Datkayım. Жария. Түркияға қыздар керек. Ертемененки saat 8-9'dun ортосунда эки уулумдун чурулдаган үндөрү ойготту. Экөөү даа болгондуктан жакындан бери бири-бирине атаандашып, мушташа башташты. Ордумдан туруп аларды бөлүштүрүп, колдоруна бирден момпосуй карматкандан кийин бир аз тынчы ойноп калышты. Өзүмдүн уйкум ачылып, төшөктөрдү жыйнап сыртка чыктым. Тепкичтен эми түшкөндө эле жеңем менен бетме бет жолугуп калдык. Мен тарапка жактырбагандай карап койду. Кабагы бүркөлүп, казан аягын калдырата баштады. Мен унчукпастан бети колумду жууп, үйгө кирдим. Кирсем, агамдын кичүү уулу ыйлап жатыптыр. Аңгыча сырттан жеңем кирип келди. Балдарыңызды жакшына тарбияласаңыз, күндө ушул көрүнүш. Сиздикилерди көрүп менин балдарымдын да тарбиясы бузулду. Ушуларды айткан жеңем баласын кучактаган бойдон сыртка чыгып кетти. Атасыз араң өстүрүп жаткан уулдарымды тарбиясыз дегенине ардандым. Эки уулумду кучактап көпкө шолоктоп ыйладым. Апам менен атам айылга кеткен эле. Алар келгиче таарынып сыртка чыккан жокмун. Балдарымды да чыгарбадым. Түшкө жакын апамдар келишти. Бул окуяга чейин эле кээде агам менен же жеңем менен айтыша кетүүчүмүн. Бул жолу апам мени таарынганымды, ыйлаганымдын себебин айттырбай билди. Бир бармагымды тиштесем, бирөөсү ооруйт. Эмне кыл дейсиң эми? Апам мага суроолуу карады. Мен башка өлкөгө иштегени барам. Буларыңыз азыр батырбайт. Балдарым чоңойгондо көчөгө эле айдап чыгышат. Мен апама догуруна сүйлөдүм. Апа, сураныч. Балдарым дептеп карап бериңизчи. Сиздерде мага ошол жардам болсун. Апамдын тизесине олтура калып, жалбарып жаттым. Мен баарын түшүнөм, кызым. Сен дагы албетте уулдарыңдын келечегин ойлоп, үй-жай кылышың керек. Атаң жумуштан келсе сүйлөшүп көрөбүз. Апам бетимдеги жаштарды аарчып жатты. Менин ыйлаганымды көрүп, бери жакта ойноп жаткан 3 жана 5 жаштагы эки уулум жаныма келип кучакташты. Мен дагы бир кезде жакшынакай бир жигитке жар болуп, бактылуу аялдардын катарын толуктаганмын. Сагын менен таанышканда мен мектепте музыкадан сабак берчү элем. Окууну аяктап, иштеп жүргөнүмдө турмушка чыгам дегениме үйдөгүлөр каршы болбоду. Сагын деле чоң окууну аяктап, шаардагы мекемелердин биринде эсепчи болуп иштечү. Экөөбүздүн ата-энелерибиз макулдашып, эртели тойбузду өткөрдү. Биз эри шаркак болуп, аябай бактылуу жашадык. Экөөбүз эч урушпаган ынак жубайлардан элек. Таттуу мамилебиздин мөмөсү болуп, ортодо удаа-удаа эки уулдуу болдук. Бирок чыныгы бакыт үчүн көп нерселер жетишпейт экен. Сагын үй бүлөдө чоңу болгондуктан биз үй-жай кылып бөлүнүшүбүз керек болчу. Ата-энелер менен келишип, эки балабызды эки жакка берип, биз дагы эл катары Орусиянын Курган шаарына бет алдык. Сагындын достору бар эле. Биринчи убакта балдарды сагынып, көнө албай кыйналып жүрдүк. Бири-бирибизге болгон жылуу мамиле, күчтүү сүйүү гана бизди көп нерселерден сактап калды. Бара-бара ишибиз жүрүшүп, мен дүкөндө Сагын таксист болуп иштеп калды. Досунун Жигули үлгүсүндөгү машинасын карызга алып, тиричилигибизди кылдырата баштады. Кыш мезгили болгондуктан ошол күнү аябай суук эле. Эртеден бери машинеси менен алек болгон күйөөм түшкө жакын араң жүгүрүп ишке жөнөдү. Аны эч кайда чыгаргым келбей, аргасыз жүзүнөн өөп кала бердим. Ошол күнү аны акыркы жолу көрүп жатканымды билсем кана. Сагын түнү келбеди. Телефону өчүк. Оюма ар нерсе келди, бирок аны өлөт деп ойлогон эмес элем. Эртеси күнү бир досу үйгө келди. Мени жумушумдан калтырып, бир жакка барышыбызды айтты. Көрсө, Сагын Курган Тюмень жолунда чоң КамАЗдын түбүнө кирип кетишиптир. Аны менен кошулуп, бир эркек, эки аял болуп, ошол жерде баары көз жумушуптур. Моргко бардык. Машинеден түшө электе эле муну угуп, бир сыйрап өзүмдү жоготтум. Андан кийинки күндөрдө эч нерсени билбедим. Белгисиз адамдар келип, колунан келген жардамын аябай берип жатышты. Ар ким мени кучактап көңүл айтты. Ошол жактагы мекендештер акча чогултуп, күйөөмдүн сөөгүн машине менен мекенге жөнөтүштү. Менин аска зоом, таянар тоом кулагандан кийин түйшүктүн баары мага түштү. Уулдарыбыздын чоңу 3, кичинеси 1 жашта эле. Көп өтпөй уулуна күйгөн кайненем да дүйнө салды. Анын жылы өткөндөн кийин уулдарым менен кетишке аргасыз болдук. Ошентип 1 жылдан бери апамдардын үйүндө жашап калдык. Мээрим, ал менин жакын курбум. Биздин айылдын ылдый-ыраагындагы каналдын боюнда жашайт. Узун бойлуу, ак жүздүү, күлүп жайнаган ишенчээк жан.
2 жыл жашап балалуу болбой баса берген. Чынында классташ кыздарымдын арасынан биринин артынан бири ажырашып келгендер көп болуучу. Алардын көбү эле чет элге иштегени кетип калышкан. Мээрим шаарда кайсы бир балдар фондунда иштейт. Орус, англис тилинде эркин сүйлөгөндүктөн көптөн бери чет элге кетсем деген ою менен бөлүшүп жүргөн. Түшкө жакын анын үйүнө бардым. Айшенем адаттагыдай күлүп жайнап, тосуп алып, ичкериге алып кирди. Мээрим кийинип, бир жакка камынып жатыптыр. Бүгүн сага дем алышко, кайда барасың? Мен жасана кийинип алган курбума карадым. Сага бир нерсе айтайынбы? Курбум терезеге тигилип, короодо тоокторго жем берип жаткан апасы тарапты карап койду. Мынаны карасаң? Ал кол телефонунан сулуу жигиттин сүрөтүн көрсөттү. Кара футболка кийип турган бала экранга болушунча нурун чачып, жылмайып туруптур. Чынында мындай эркектерди жашоодо көргөн эмес элем. Данчик, интернеттен тааныштык. Конокко кирсең профилине. Курбум мага телефонун кармата салып, өзү күзгү тарапка басты. Киргенде эле статусуна жарыя. Туркияда иштеген кыздар керек. Айлык акысы жогору деген сөздөр көзүмө урунду. Турциядагы жумуш жөнүндө сүйлөшпөдүңбү? Мен жигиттин сүрөттөрүн көргүм келбеди. Жумуш тууралуу курбумдан сурадым. Таанышканыбызга 10 күндөй эле болду. Интернеттен сүйлөшүп бүгүн баратам жолукканы. Окусаң билдирүүлөрүн. Менден эч нерсени жашырбаган курбум бактылуу экенин билдирип турду. Мен бирөөлөрдүн жазышканына кызыга билдирүүнү ачып баштан аяк окуй кирдим. Чынында алып бербеген, арнабаган ай менен жылдыздар эле калыптыр. Ушунчалык жагымдуу сөздөрүн окуп, курбум эмес эле ал жигитке мен арбалып калдым. Чынында курбум сулуу болуучу. Ошого сүрөттөн көрүп эле сүйгөн го деп ойлодум. Кайсы жерден жолугасыңар? Кызга сурадым. Шаарга чейин маршруткада барам. Өзү күтүп алат машинеси менен. Мээрим кийинип жасанып бүткөндөн кийин экөөбүз ээрчише көчөгө чыктык. Аялдамага чейин басып бардым ал менен. Сен Турция жөнүндө сурачы. Ишеничтүү болсо мен кетем, макулбу? Мен маршрутка чыкканы даярданып жаткан курбума кайрылдым. Ал менин бетимден өпкөн бойдон чыгып кете берди. Менин жашоом бир нукта өтүп жатты. Ишке барам, келем, өзүбүздүн айылдагы мектепке жумушка орношкондуктан мен үчүн айылдаштарым менен иштеген анча кызыксыз эле. Андан да менин алган айлыгым 2 уулумдун каражатына зорго жетчү. Сагындын сөөгү менен чет элден келгенимде эч качан бөтөн элге барбаймын деген болчумун. Бирок 2 уулумдун келечеги үчүн баары бир барышым керек экенин түшүнүп турам. Мээрим күндөн күнгө гүл сымал ачылгандан ачылып, кулпуруп жатты. Курбумдун бактысына бул жакта туруп, мен кубанам. Качан барбайын кымбат баалуу белектер, атырларын мактанат. Бир күнү сыртта кир жууп олтурсам өзү келди. Мага бир нерсе жөнүндө айткысы келип турганын сезип турдум. Балдарымдын кийимдерин жайып, өзүмдүкүн бир четке койдум да, мээримди өзүбүздүн бөлмөбүзгө баштап кирдим. Зари, сага сонун жаңылыгым бар. Киргенде эле мээрим кучагын жая мени кучактады. Экөөбүз бир аз кучакташып тургандан кийин анын жүзүнө карадым. Данчик үйлөнөлү деп жатат. Ал кубанычын жашыра албады. Койчу, эртелеби? Кече эле тааныштыңар го? Мен ишенбегендей карадым. Сага дагы башка жаңылыгым бар. Турцияга кетебизби? Мына бул башка жаңылык. Мен ага карап күлүп койдум. Сен менин турмушка чыгып жатканыма мынчалык кубанып куттуктабадың. Мээрим капа боло сүйлөдү. Капа болбо. Чындап эле сен үчүн кубанып турам. Бактылуу бол. Мен анын жүзүнөн өбүп койдум. Бүгүн түштөн кийин жолугабыз экөөбүз барып. Ал Турцияда менеджер болуп иштейт экен. Бизден кыздарды алып барып, жакшы жумуштарга орнотот. Биринчи биз кетебиз. 1-2 ай иштегенден кийин өзү барат. Анан үйлөнөбүз. Мээрим пландарын бир четтен айтып жатты. Сенин жашооң китепсимал. Таанышып, жолугуп, бактылуу жашап калдык дегендей, бирок ойлонуп көрүш керек. Менин көңүлүм анча тартпай тургансыда. Азыр даярданып бара аласыңбы? Мээрим менин көздөрүмө карады. Бирок тез келебиз, апамдар балдар менен тойго кетишкен. Арадан 1 саат өткөндөн кийин курбум экөөбүз жасана кийинип көчөгө чыктык. Үйүбүз шаарга жакын эле жерде болуучу. Бир заматта эле жетип келдик. Мээрим алдын ала айтканбы, маршруттан түшкөндө эле жолдун берки бетинде бизди күтүп турган кара Lexus үлгүсүндөгү джип машинаны көрсөттү. Биз светофордон өтүп, машинеге жакындаганыбызда ичинде олтурган жигит секире түшүп, арткы орундукту ачып турду.
Мен аны көріп, сүрдөнгөнүмдөн чалышып кеттим. Мээрим мени жөлөй кармап каткыра күлдү. Ушундай сулуу курбуңду бекитип жүрдүң беле? Мээрим менен өбүшө көрүшкөн жигит мага кол сунуп жүзүмө карады. Убакыт эми келди го. Машинеге олтурганда мээрим жигитине жылмайып койду. Көлөмдүү машине бир заматта эле зуулдап, бизди кайдадыр алып баратты. Чынында мен ичимден корктум. Кайда баратабыз деп. Бирок бир аз жүргөндө эле шаардын эң кымбат ресторандарынын бирине келип токтодук. Даниэль, машиненин эшигин ачкан жигит мага кол суна атын айтты. Зарина. Мен анын көздөрүнө карай албай сүрдөдүм. Үчөөбүз өзүнчө бир четте турган кабинага кирдик. Бир аз олтурганда эле официант кыз тамак аштарды столго толтура баштады. Даниэль аябай тамашакөй жигит экен. Үчөөбүз каткырып күлүп, көңүлдүү олтурдук. Мен болсо курбумдун бактысына суктандым. Чынында Даниэльдей мырзалар жок деп ойлочумун. Анын сылык мүнөзү, акылдуу көздөрү, адамга кылган аяр мамилеси көп эле кыздардын жүрөгүн жылытса керек эле. Мэри, Заринага айттыңбы жумуш тууралуу? Мэри деп курбумду эч ким чакырбаган. Сен кайсы тилдерди билесиң? Ал мага кайрылды. Орус эле, англис тилин бир аз түшүнөм. Мээрим жакшы сүйлөйт го англисчени. Чогуу жүргөндө сүйлөшсөңөр бат эле үйрөнүп аласыңар. Кыздар, мындай шанс бир келет. Орусияга караганда Турцияда жакшы айлык төлөнөт. Мусулман кыздарга түрктөр сый урмат менен жакшы мамиле кылышат. Азыр жашпыз, иштеп бутка туруп алышыбыз керек. Даниэль капкара көздөрү менен экөөбүздү карап жылмайып койду. Кудай, кандай аял төрөдү экен деп ичимден ойлоно түштүм. Кандай жумуш? Мен андан кызыга сурадым. Кадимки эле кара жумуш. Бизге бүтүн элде ким кресло даярдап турат эле? Даниэль мени сынагандай карады. Ресторан, кафе, офистерге жумушчулар көп керектелет. Өзүбүздүн фирма бар ал жакта. Жатакана, тамак аштан сырткары $1000 ашык төлөнөт. Чай пулдары менен ресторандарда $3000 чейин тапкан официант кыздар бар. Силерди жакшы жерге сүйлөшөм. Кандай документтер керек? Канча убакытта бүтөт? Биз Даниэльден кызыга сурадык. Бир айдын ичинде бүтөт. Фирма өзү бүтүрүп берет. Жолго акчаңар жок болсо, фирма карыз берип турат. Барганда иштеп берсеңер болот. Мен ичимден баарын ойлонуп, чындап эле барбай болдум. Баарынан да жолго акча табыш көйгөйлүү болуп турган болчу. Менимче Мээримде деле баргысы келип турганын байкадым. Качан документтерди тапшырсак болот? Мээрим жигитине карап койду. Эртең офистин адресин берейин, ошол жерге баргыла. Саат 10-го барсаңар, мен дагы барып калам. Стакандагы ширени көтөрүп ичкен жигит салфетка менен оозун арчыды. Биз 2 сааттай олтурдук. Өзүң жөнүндө айтып берчи. Машинеге олтурганда Даниэль күзгүдөн мага карап суроо берди. Мээрим айтпадыбы? Мен тартынып турдум. Жок, өз оозуңдан уккан жакшы го. Мен жол бою баратып, күйөөмдүн каза болгонун, 2 уулум менен ата-энемин үйүндө жашаарымды айттым. Кечир, эгер көңүлүңө оор келсе. Мен болсо апаман эрте айрылганмын. Жашоо ушундай экен. Даниэль жолдон көздү албаганы менен көрүнүшү өзгөрүп, жүзү бозоргонсуп кетти. Кыздар, үйүңөр кайсыл жерде таштап коеюн? Ай жок, өзүбүз кетебиз. Айылдын ушагын жакшы билген Мээрим экөөбүз хор менен жооп бердик. Өзүңөр билесиңер, бирок кайсыл жерде жашаганыңарды айтып койгула. Даниэль бизге күлүп карады. Биз кайсыл жерде жашаарыбызды айттык. Ал андай айылга барганын айтып, бизди өзүбүздүн жолубуздагы аялдамага алып барып таштады. Биз ага жагымдуу күн үчүн рахмат айтып, машинеден түштүк. Жол бою курбум экөөбүз келечектеги пландарыбызды түзүп, алдыдагы бактылуу жашоодон үмүт кылып, үйгө келе жаттык. Үй бүлөдө 3-1 тууганбыз. Бир агам, бир сиңдим бар. Экөөнүн тең турмуштары жакшы. Ата-энемди ойго салып, жүрөгүн ооруткан ойлору бул менин келечегим эле. Атам айдоочу болуп эмгектенет. Апам өмүр бою бизге тарбия берип, үйдө олтурган аял. Жашоо шартыбыз эл катары, бирок менин 2 уулума үй жай кылып, бутка тургузганы жалгыз атамдын күчү жетпейт эле. Үйгө кирсем, алыста жашаган апамдын туугандары коноктоп келишиптир. Жеңим дастарконун жайып, казандын башында тамагын даярдап жүрөт. Кийимдеримди алмаштырып, алар олтурган үйгө кирип саламдаштым. Зарина, сен билинбей эле бой жетип минтип 2 балалуу болуп калган турбайсыңбы? Сенин турмушуңду апаңдан угуп кайгырып олтурабыз. Жашоо ушундай экен да.
Тээ бала чагымда бир-эки жолу көргөн эжем мени кучактап алды. Эки уулуңа баары бир ата керек. Менин бир тууган кайнымдын аялы өткөн. 2 жылдан ашты. Байкушум бир кызын өзү карап жүдөдү. Балким жылдызың ары келишсе, эжем сөзүн бүтүрүп-бүтүрбөй мага карады. Менимче апам экөө келишип алгандай. Апам дагы менден жооп күткөнсүп, мага жалдырай карайт. Кечиресиз, мен азырынча турмушка чыкпаймын. Мен ордумдан турдум да көчөдө үндөрү чыгып жаткан уулдарыма чыгып кеттим. Апа, кант алып келдиңизби? Дарбазадан чыкканда эле мени көрө койгон чоң уулум чуркап жетип келип мойнума асылды. Мен болсо аны так көтөрө айлантып жерге койдум. Кантты азыр тайныңын алабыз, уулум? Мен уулумдун мойунларынан жыттап алдым. Султан кайда жүрөт? Чакырып келейинби? Уулум кичине колдору менен жүзүмдөн сылады. Карап кой, арыкка түшүп кетпесин. Мен уулумду кое бердим. Чуркап бараткан баламдын артынан ойлоно карап калдым. Кандайсың? Артымдан чыккан үндөн улам бурула карадым. Жакшы, өзүң кандайсың? Көрүнбөйсүң го? Менден бир класс кийин бүткөн кошунам Рахаттын жүдөгөн жүзүн көрүп боорум ачыды. 3 баласы менен былтыр күздө ажырашкан. Элдердин айтуусу боюнча күйөөсү чет элде жүрүп үйлөнүп алыптыр. Шаарда кафеде иштеп жаттым эле. Кече келдим. Айлык жакшы элеби? Бизге окшогон жалгыз бой энелерге биринчи кезекте акча керектигин билгендиктен андан айлыгын кызыга сурадым. Кайда? Эртеден кечке тикесинен тик туруп 400 сом алып жаттым. Зарина, мен сага бир сунуш айтайын дегем. Ал мени сынагандай баштан аяк карады. Көчөгө чыккан менен адам өлтүрбөгөндөн башкасынын баарына даярмын. Мен ага тамашалай сүйлөдүм. Жок, экөөбүз шерик болуп базарга чыкпайлыбы? Эмне сатабыз? Айлантканы да акчабыз жок. Манты сатабыз. Эртең эле жай келет, ысыкта ачып кетпейби? Жок, ачыбайт. Биз үйдөгүдөн башкачараак кылабыз. Биз экөөбүз сөздүн кызыгына батып, алардын үйүнүн жанындагы тапчанга олтура кеттик. Кандай кылса ачыбайт экен? Мен бир бутум менен алдаганча Турцияда болсом да Рахаттан кызыга сурап койдум. Пияз кошпойбуз. Картошканы 15 мүнөттөй кайнатып, анан ошонун өзүн салабыз ичине. Эң негизгиси камырды тегиз жука жайыш керек экен. Рахат мага бериле айтып берди. Аңгыча чоң уулум кийимдери суу болгон инисин жетилеп келип калды. Апа, мунуңуз суу кечип ойноп жатыптыр. Мен таап келдим. Уулум өзүнүн чоң экенин билдирип, сыймыктана сүйлөдү. Сен акылдуусуң да. Мен анын жүзүнөн өп, кичине уулумду колго алдым. Дагы сүйлөшөбүз, Рахат? Мен ойлонуп көрөйүн. Мен кошунамдын көңүлүн калтырбай, убада берип, үй тарапка бастым. Бир оюм Рахатты да өзүмө кошуп алгым келди, бирок ичимден чоң ишти кызганып жаткансып, унчукпадым. Зарина, уктай элексиңби? Түндөсү түйшөлүп ары бери оонолоктоп жатсам, апам кирип келди. Ич көйнөгүнүн үстүнөн эле халатын илип алыптыр. Жаткан жеринен мен үчүн туруп келгенин байкадым. Апамдын жүзү айдын жарыгында сууз көрүндү. Көкү эжеңин айтканын бир ойлонуп көрбөйсүңбү? Илгертеден эле ушундай турмуштан жолу болбогондор табышып, бир жакшы жашап келишкен. Апам ойлуу унчукту. Илгери заман башка болгон. Эркектер, аялдар башкача болушкан. Мен анын кайнысын жакшы билбей туруп кантип дием? Жалгыз болсом да мейли, балдарымчы. Мен төшөгүмө олтуруп, апама эркелей желкесине жүлөндүм. Апа, биз Турцияга барып иштеп келсекпи деп жаткан элек. Мен апамдын колдорунан сыладым. Ким менен? Мээрим экөөбүз. Ал англисчени жакшы билет го. Чогуу иштеген жерде бир эже барып иштеп келиптир. Мээримди да айткан экен, ал мени шерик кыламын деп жатат. Мен апамды алдап жатканыма ичим тызылдады, бирок чындыкты айтсам, мени жибербей коюучудай айта албадым. Ишеничтүү эле экенби? Апам шек санагандай сүйлөдү. Ал жакта кыргыздар көп экен. Түрктөр да мусулман болгондуктан бизге жакшы мамиле кылат деп айтыптыр. Жаштарга жумуш көп экен. Ал эжени мен дагы тааныймын. Ушунчалык жакшы аял. Менин апамды алдап жатканымдын себеби анын көңүлү жай болушун каалап турдум. Мен алыста жүргөндө санаа тартышын каалабайт элем. Билбейм, кызым. Чынын айтсам, көңүлүм жайында эмес. Сени ошол жакка жөнөткүм келбей турат. Балким жанагы жигит менен таанышып көрөрсүң. Апам кичине кезимдегидей чачтарымдан сылап жатты. Менин оюмдун баарын Турция ээлеп турганда, кайдагы жигит? Мен башкача жашоону самап турдум. Мен уулдарымды өзүм
жалгыз өзүм бутка тургузгум келди. Апа, сиз көп ойлоно бербеңизчи. Көрөсүз го баары жакшы болот. Азыр жаштардын баары эле чет элде иштеп жүрбөйбү? Аның да туура. Апам бир саамга ойлонуп олтурду. Жеңеңдин мүнөзү чорт болгону менен эпке келтирсе болот. Сенин барыңды эле балдарыңа катуу тийгени болбосо, сен жокту эркелеткенин көрүп калам. Апам эмнеге бул сөздөрдү айтып жатканын билбедим, бирок ичимден ишенбей турдум. Менимче, атаң деле каршы эмес. Сага акчалай жардам бере албаган соң, уулдарыңды эптеп карап берербиз. Эптөө эмес, жакшы карагыла. Мен апамдын бетинен өбүп койдум. Бала ушундай ширин болот. Биздин да жакшы көрөсүң, Жок, апа, андай эмес. Апам экөөбүз дагы көп нерселерди сүйлөшүп, бир убакка чейин олтурдук. Түн жарым болгондо апам өз бөлмөсүнө чыгып кетти. Мен болсо уктап жаткан уулдарымдын жүзүнө карап турдум. Энелик мээримим эзилип кеткенсип, эки уулумдун ортосуна жата кеттим. Алмак салмак уулдарымды эркелетип, эзилип жаттым. Мээрим экөөбүз жолдон кезиктик. Бардык документиңди алдыңбы? Ал кызыга сурады. Мен башымды ийкеп гана тим болдум. Экөөбүз маршруткага чыктык. Офистин адресин алдыңбы? Ооба, кече эле СМС кылып жөнөткөн. Эмне жаңылык? Көп деле жаңылык жок, күндөгү эле сөздөр. Эл көп болгондуктан мээрим тартынып сүйлөй албай турганын сезип турдум. Мен дагы унчукпай жол бою өз ойлорум менен болуп бараттым. Экөөбүз маршруттан түшүп, Даниэл айткан офиске басып келдик. Аңгыча узун чачтарын желкесине жайган, биз курактуу сулуу кызды жандап чыгып келе жаткан Даниэл көрүндү. Менимче мээрим Даниэлге суктанып жатып, ал экөөнүн кыймылдарын байкабады. Мага кызыктай көрүндү. Даниэл алыстан бизди көрө коюп жылмайды. Жанагы кыз чын дили менен жигитке жабышкысы келип турду. Даниэл биз жеткенче бир нерселерди тез-тез сүйлөп, кыздын бетинен өбүп коштошту. Жанагы кыз биз тарапка жылуу көз караш менен карап коюп, өз жолу менен кете берди. Бөлөм болот. Силерден кийин бул дагы кетет, балким чогуу иштеп каласыңар. Даниэл сырдуу жылмайды. Мээримдин жүзүнөн өбүп көрүшүп, мени менен кол алышты. Бүгүн өткөндөгүдөн да жагымдуу көрүнүп турду. Үстүндөгү көгүш көйнөгүнүн жеңин түрүп, жоон билектерин көргөзүп коюптур. Киргиле кыздар. Ал бизге офистин эшигин ачып жылмая карады. Анын жанынан өткөндөн кийин атырынын жыты бир топко чейин мурдумдан кетпей койду. Документтердин баарын алып келдиңерби? Ооба. Мээрим экөөбүз кор айтып, сумкабыздан кагаздарды алып чыктык. Жакшы. Азыр бир мүнөт, мен текшерип алайын. Ал биздин паспортторду алып, компьютерден бир нерселерди карап жатты. Кез-кезде колундагы саатына карап койбосо, ал бизге деле көңүл бөлгөн жок. Биз кичинекей офисти бир сыйра карап алдык. Стол, стул, бурчта кагаздар салынган кичинекей шкаф, терезеде эки даана эгилген гүл, столдо компьютер менен бирин серин чачылган кагаздар бар экен. Менимче жакында эле бул офиске көчүп келген. Бир айдын ичинде кетесиңер, бирок кайсыл күн экенин азыр так айта албаймын. Даяр тургула, кыздар. Ал бизге карап жылмайды. Биз даяр элебиз. Баса, мээрим, сен канча бир туугансың? Даниэл компьютерди караган калыбында суроо берди. Экөөңөр эми таанышып жатасыңарбы? Мен күлдүм. Жок, бирок үй бүлө мүчөлөрү тууралуу сүйлөшө элек болчубуз да. Силер жакын курбусуңар го, ошого эле тартынбай сураганым. Даниэл бизди бир сыйра карап, кайра эле экранга тигилди. Биз эки кызбыз. Атам 3 жыл мурда каза болгон. Сиңдим 11 класс. Апам мектепте иштейт. Мээрим жашоо таржымалын айтып жатты. Мен болсо Даниэлдин жүзүнө кызыга карап турдум. Үй бүлөнүн ишенгени сен экенсиң да, мага окшоп. Мээрим баш ийкеп койду. Ушундай, түшүнүктүү. Турмуш кыйынчылыктарын көргөн жигитке курбум экөөбүз тең суктандык. Мен жөнүндө өткөндөн сурап билгендиктен эч нерсени сурабады. Аңгыча сырттан эшик кагылып, бир жаш кыз баш бакты. Азыр, бир аз күтө туруңуз. Даниэл сылыксыпаа жооп берди. Бизден башка кыздар да барбы? Мээрим кызгангандай сурады. Биз 5 жылдан бери кыздарды жөнөтүп турабыз. Баардыгы жакшы акча менен мекенге келип, өз иштерин баштап жатышат. Буйрса силер дагы 2-3 жылдан кийин бизнес леди болуп каласыңар. Даниэл биздин документтерибизди көчүрмө кылып кайра сунду. Ордунан туруп эшикти ачты. Азыр жумуштар көп. Кет жалам, макулбу? Ал мээримге шашыла сүйлөдү. Биз сыртка чыгып кеттик.
Офистин айланасында 5-6 кыздарды көрүп, биз менен барышат го деп ойлоп койдук. Бир жума мурда ушул жерден өтүп баратып, гүл саткан дүкөн экенин көргөн элем. Офистен кыйла алыстаганда Мээрим сүйлөдү. Жаңы эле көчүп келишкен көрүнүп турат го. Арендага алгандар тез-тез алмаштырса керек да. Туура айтасың. Бизге эмне? Эптеп Турцияга кетсек болду да. Кыздар көп келет экен, Мээримдин кызганып жатканын байкап турдум. Бул анын жумушу да. Кыздар менен сүйлөшкөнү туура келет. Менимче, Даниэль жакшы жигит. Көп нерсени түшүнөт. Сени сүйсө керек. Көрдүң го кандай көз караш менен караганын. Мен чоң жолдон өтүп, корбумду колтуктап бастым. Билбейм эмне дешти. Жүр, бир нерсе жейлиби? Акчам жок. Мен ага карап күлдүм. Сенде өзү качан акча болчу эле? Жүр, мен алып берем. Мээрим жолдун четинде катар-катар тизилген арзан ашканалар тарапка сүйрөдү. Бирок сени да түшүнөм. Менин да балам болгондо айлыгым өзүмө ашпайт эле. Мен дагы балалуу болгум келет. Сенде баары болот буюрса. Экөөбүз али бактылуу болобуз, көрөсүң го? Мен курбума көңүл айтканым менен ичимден өзүмчө бук болуп, ыйлагым келип кетти. Эртең кетебиз деген күн, баары даяр. Ушул күнгө чейин жүрөгүм элеп-желеп болуп алып, учуп, бир ордунда тура албай туйлап турган эле. Бүгүн эртеден бери эле ичиме оор таш салып алгансып, көңүлүм оорлошуп кирдеп турду. Сандыктын жанында турган чоң сумканын жанына барган уулум мени мостоюп карап калды. Урмат, бери келсең балам. Мен уулумду жаныма чакырып, тиземе олтургуздум. Сен дагы Азаматтыкындай чоң КамАЗ ойногуң келеби? Азамат кошунамдын баласы болчу. Балам баш ийкеп тим болду. Азаматтын ата-энеси жакында эле чет элде иштеп, уулуна чоң КамАЗ алып келишкен болчу. Биздин көчөдө эч ким андай оюнчугу жок болгондуктан, жаш балдардын баары кызыгып, аны тегеректеп ойношоор эле. Менин балдарым деле четте карап турушчу эмес. Сен иниңди карап эстүү болуп жүрсөң, мен сага андан чоңун алып келемин. Азамат деле апалары жокто бөбөгүн карады го, Мына, сумканы көрдүңбү? Мен сага ушунчалык чоң КамАЗ алып келем. Мен уулумду кучактадым. Чоң сумка тарапты бир караган уулум, самолет менен келесизби? Деп сурады. Биз дагы качан чыгабыз самолетко? Анын артынан эле дагы бир күтүүсүз суроо узатты. Кар жаап анан алмабышат го? Мен ошондо келем. Анан сагын үчөөбүз самолетко чыгып, башка өлкөгө барып ойноп келебиз, Мен кайсы өлкөгө алып бараарымды билбедим. Ошентсе да уулумду өзүнчө ишендирип сөз берип жаттым. Апа, сиз түнү кетпей эле күн чыкканда кетиңизчи. Эмнеге? Мен уулумду карап ойлонуп калдым. Мен уктап калсам сизди көрбөй каламын да. Мен сиздин сумкаңызды көтөрүшөмүн. Сиз аялсыз да, таятам аялдарга оор көтөрүүгө болбойт деген. Анын сөздөрүн угуп көзүмө жаш келди. Эмеле жаз айы аяктап жатса, дагы бир кар жаап, алма бышканча кантип чыдаймын деп ойлондум. Сыртта жаш балдар уулумду чакырып жатканын угуп, аны кучагымдан чыгарбадым. Сандыкты ачып, балдарымдын кийимдерин алып чыгып иреттей баштадым. Экөөнүн бирден кийиминен алып, сумкага салып койдум. Заре, жүр, чай ичебиз. Артымдан апамдын үнү угулду. Апа, келгениңиз жакшы болбодубу? Мына балдарымдын кийимдери. Кызыл түйүндө көчөгө кийгендери бар. Жакшына кылып кийинтип алып барыңыз, көчөгө алып чыксаңыз. Мен апамын жүзүнө карабай эле кийимдер менен алек боло сүйлөдүм. Ишенбесең, кошуп алып кет балдарды. Апам мени тамашалагандай болуп сүйлөгөнү менен ичинде баары бир кабатыр болуп турду. Апа, мен көп жүрбөймүн. Бир жылдан ашыгыраак жүрүп анан келемин. Атаң экөөбүз кеңештик. Жерибиз кеңир эмеспи? Сага деле ушул коргонго арыктын боюнан ары каратып, кичинерээк кылып там салып беребиз. Коюңузчу, балаңыз менен талашып жүрөйүнбү? Чынында эле биздин короого эки эмес, 3 үй салса боло турган кең эле. Ошентсе да апам эмне дейт экен деп каршылык көрсөтүп турдум. Сен бир тике тыйыныңды салып турсаң, атаң өз эле бүтүрө коет. Биздин көзүбүздүн тирүүсүндө агаң сенден жер талашат беле. Аларга бул жагы деле болот. Көп эле болбосо айлантып тосуп алсын. Мен унчукпадым. Мен жалгыз өзүм жер алып, там салам десем, балдарымды көп жыл көрбөй калышым анык эле. Кайра тез эле үйүм бүтсө келип каламын деп кубандым. 3 бөлмөлүү болсо болот, апа? Мен келечекте үйүм болот деген ойду ойлоп, жашоого болгон кызыгуум ойгонгондой апама сүйүнө карап суроо бердим. Уулдарың бой жетсе, өзүңөр кеңейтип аласыңар да. Азыр балдарың кичине, биз жардам кылбасак, бутка турушуң кыйын. Баса,
Мээримдин апасы ооруп төшөктө жатат экен деп уктум. Сага айтпадыбы? Жок. Мен апамы карап туруп калдым. Оюма бир нерсе түшүп, жүрөгүм болк этти. Аяш энем тез-тез ооруп турчу. Мен ордумдан туруп сыртка чыктым. Эртең жолго чыгабыз деп жатканда жаман иш болуптур да. Мен барып келейинчи. Боорсоктон салып ал. Эртеңки бизге атап бышырылган, эптүү көп үйүлгөн боорсоктордун жанына басып келдим. Апа, мунун баарын ким жейт? Бизге аз эле берсиңер болот. Ал жакка алып баргыдай тууганыбыз бар беле? Мен өзүмчө кейип кепчип, боорсоктон бир баштыкка салдым. Апам унчукпай эле мени узата карап кала берди. Мээримдин үйүнө барсам дарбазасы ачык экен. Ичкериге кирип бардым. Мээрим көрүнбөдү. Сөрүдө жаткан апасын көрүп, жанына бардым. Колумдагы баштыкты бир четке коюп койдум. Аяш энем ширин уйкуда жатыптыр. Көздөрүм анын жоолуктун четинен иретсиз чыга калган чачына кадалды. Аяш энем ар дайым жоолугун башынан түшүрчү эмес. Биринчи жолу анын ак баскан чачтарын көрүп, бир чети таң калып, бир чети аны аяп турдум. Зарина, келдиңби? Босугудон чыгып бараткан мээрим мага күлө карады. Ал сыртынан канчалык жайдары көрүнүүгө аракет кылбасын, ичиндеги ойлорун муңдуу көздөрүнөн окуп турдум. Аяш энем жакшыбы? Рахмат, бүгүн акыркы уколун жасадым, буюрса, бүгүн кыйла өзүнө келип калды. Мээрим апасы тарапка карап алды. Сен кетсең, кыйналаар бекен. Мен ичкериге кирип бараткан курбумдун артынан ээрчий бастым. Мен кетпесем деле кыйналат го, билесиң го? Апамдын ар 3 айда дарыларын жаңылап туруш керек. Бул жердеги айлыгымды чогултуп алып берет элем. Эми сиңдим да бой жетип, кийинчү кезге келип калды. Ошон үчүн дагы чет элге барам деп жатам да. Экөөнү тең жеткизиш керек. Мээримдин көздөрүнүн оту өчкөнсүп, чарчагандай көрүндү. Жууркандарды сыртка алып чыгып, күнгө жайып алып кирсемби дегем. Жардам бере койбойсуңбу? Мен ага чын дилимден жардам беришимди айттым. Экөөбүз жарым саатка жетип жетпей, баарын алып чыктык. Ал убакта Аяш энем ойгонду. Жакшы элесизби? Мен анын жанынан чыгып, жүзүнөн өөп учураштым. Жакшы, кызым. Өзүң жүрөсүңбү? Аяш энем күрөңгүш көздөрүн менден албай тиктеп турду. Турмуш силердей жаш кыздарды эмнелер гана кылдырбай жатат. Аяш энем ичкериге кирип кеткен мээрим тарапка көз чаптырып өттү. Чынын айтсам, мээримди жанымдан чыгаргым жок. Бирок кызым байкуш бизге эле илинип туруп алды. Турмушунан деле ошого келди окшойт. Мына жерим ооруп турат. Аяш энем колу менен жүрөк тушун кармалап койду. Биз келгенден кийин биринчи мээримди турмушка узатабыз. Эртең эле небереңиз чуркап ойногонун көрүп, бул күндөрдү бат эле эстен чыгарып саласыз. Билбейм, кызым. Акыркы күндөрү даар деле эч ким келбей калды. Бир айдан бери бутум шишийт. Ооруп жатканда бут шишисе адам болбойт дечү эле илгеркилер. Сен мээримге эч нерсени айтпагын, кызым. Эгерде мен бир нерсе болсом, бир тууганыңдай каралашып тургун. Сиңдиси жаш, башка бир туугандары жок. Силер бала чактан бери бирге чоңоюп, бир туугандардай эле болуп калдыңар го. Аяш энем бутундагы байпагын чечип, сөрүнүн күн тийген тарабына эки бутун сунуп олтурду. Анын айткан сөздөрүнө ыйлагым келди. Оору жашты деле билиндирбей мөгдөтүп коеоруна ишендим. Эмесе Аяш энем менин апамдан деле жапжаш эмес беле? Андай дебеңизчи. Мен көзүмдөн аккан ысык жашты бат-баттан аарчып алдым. Андан кийин алардын үйүндө 1 сааттай болуп үйгө келдим. Түндөсү апам атамдар менен көпкө сүйлөшүп олтурдук. Анан уктап калган балдарымды бирден көтөрүп, бөлмөгө алып кирдим. Бир убакка чейин аларды кучактап эркелетип, ширин уйкуда жаткандарын кызыга карап жаттым. Түн жарымдан ашкандан кийин көзүм уйкуга кетиптир. Бирок уктаганымды билбедим. Жаман түш көрүп түйшөлө бергендиктен саат 4тө эле ойгонуп алдым. Таңкы саат 6да жолго чыгышыбыз керек болчу. Айылда короздор бирин серин кыйкыра башташты. Бир аздан кийин эле үйдөгүлөр ойгонуп, бака-шака түшүп жатышты. Мээрим апасы экөө кошунасынын машинесинде келишти. Ал бизди аэропортко алып барат болчу. 2 сааттай убакыт билинбей эле өтүп кетти. Биз үй бүлөбүз менен коштошуп, машинеге олтурдук. Мен болсо эки уулумду алмак салмак өпкөн бойдон кете бердим. Бизди аэропортто Даниэль күтүп турган эле. Биз аэропортко жетип, ичкериге киргенибизде Даниэль күтүп алды. Жөнөкөй спорттук түрдө кийинип, көзүнө кара көз айник тагынып алыптыр. Чачын мурдагыдан кыскараак кылып, кырктырып койгондуктан жүзү, маңдайы ачык көрүндү.
Андан да күнгө тегиз болуп күйгөн денеси өтө жарашып калганын байкадым. Келдиңерби кыздар? Ал бизди жылуу тосуп алды. Мээримди да ар дайымкыдай эле жүзүнөн өптү. Мына документиңер, оңой алына тургандай кылып, кол сумкаңарга эле салгыла. Кол коюлган жерлерге силерди убара кылбай өзүм эле коюп койдум. Албетте мээримдин уруксаты менен. Биз жоон конвертти алып, сумкабызга салдык. Башымды көтөрүп карасам, Даниэль экөөбүздүн көздөрүбүз чагылыша түштү. Ал биздин кыймылыбыздан көз албай карап турган экен. Баса, конвертте экөөңөргө $100 акча салдым. Барганда керектүү нерселерге иштетип турасыңар. Фирманын кеткен чыгымдарын ар айда бөлүп төлөсөңөр болот. Азыр Стамбулга учасыңар. Ататүрк аэропортуна самолеттон түшкөнүңөрдө бирөө күтүп алып, Аланияга бара турган самолетко салат. Силер Алания шаарына барасыңар. Курсааңар ач эмеспи? Биз мээрим экөөбүз жок деп баш чайкадык. Анда мына шириндикти алып алгыла. Каттоодо узак туруп калсаңар суусайсыңар. Даниэль сумкасын ачып, бизге ачык боелгон кичинекей кооз идиштеги ширеден бирден сунду. Бизде андайлар жок болгондуктан сыртына кызга карап койдум. Канча саат учабыз? Стамбулга 5 сааттан ашык. Аланияга 1,5 саат. 7 сааттай убактыңар самолетте өтөт, бирок уктап калсаңар билинбей эле жетип аласыңар. Даниэль бизге сырдуу карады. Стамбулдан Чилек аттуу аял күтүп алат. Колунда Зари деп англис тамгасы менен жазылган чоң кагазы болот. Ошого баргыла. Андан аркысын ошол өзү түшүндүрөт. Мен ичимден жанагы аялдын атын угуп күлкүм келди. Эмнеге менин атымды жазгандыгы тууралуу сурагым келди, бирок унчукпадым. Болду кыздар, коштошобуз. Ак жол. Жакшы жетип алгыла. Мен барганда силерди өзүм табам. Даниэль таблону бир карап, колундагы саатына тигилди. Аэропортто ары бери өткөн эл көп болгондуктан биз ары бери коштошуп алдыга жылдык. Даниэль мээримди деле сууз гана кучактап өбүп койду. Челектеп эле коюп өптүр, Даниэльден узаганда мээрим мага карап күлдү. А сен жанагы аялдын ысымын айтып жатасыңбы? Мен курбума бурулуп карадым. Анын көздөрү бир аз муңдуу көрүнгөнү менен көңүлү көтөрүңкү болуп, өзүн бактылуу эле сезип тургандай көрүндү. Эх, Зари, алдыда бизди эмнелер күтөт экен, Качан кайтып келебиз? Баары жакшы болот. Көп ойлоно бербе. Мен элдердин көптүгүнөн курбума аста сүйлөп тынчтандырып койдум. Жана ошол тапта өзүмдүн жүрөгүм башкача согуп турду. Мен корктум. Белгисиз бир нерседен. Айрыкча кызыл линияда турганда буту колум титиреп, мекенимди, ата-энемди, балдарымды өмүр бою көрбөй калуучудай башкача балда турдум. Мээрим деле көп нерсени ойлоду көрүнөт, анча сүйлөбөдү. Текшерүү ийгиликтүү аяктап, күтүү залына кирдик. Өзүбүз курактуу жаш кыз жигиттердин баратканын көрүп, бир аз болсо да тынчтанып калдык. Даниэль берген шириндиктен ичип олтурдук. Самолетко чыктык. Мээрим экөөбүз жанаша орундукка жайгашып калдык. Бир аздан кийин элдердин баары олтуруп, ызы чуусу токтой баштады. Биздин самолет учууга даярдыгын жарыялагандан кийин көзүмдү жумуп, ичимден тиленип жаттым. Абага көтөрүлдүк. Мээрим экөөбүз тең кулагыбызга наушник салып, музыка уккандыктан сүйлөшпөдүк. Канча саат жүрдүк билбейм, тамак алып келди. Уйкум келип, алсырап жатам, табитим жок тамакка. Кулагынан наушнигин чыгарган мээрим мага кайрылды. Чынында менин деле көңүлүм айланып, уйкум келип турган эле. Көп ойлонгонго чарчап калган окшойбуз. Урунду болуп, менин дагы табитим жок. Йогурт жеп алалы жок дегенде. Мен курбума карап, ынангандай баш ийкедим. Бир нерсе оюма түшкөнсүп күлүп алдым да, мээримге баш көтөрө карадым. Кандай экен анан? Эмне кандай экен? Ал мага түшүнбөгөндөй суроо берди. Даниэльди сурап жатам. Жеке мамилеңерден эч нерсе айтпадың? Сен жанагы жөнүндөбү? Эч нерсе болгон жок. Койчу, кантип эле? Андай жигиттер жөн эле кое бербей калды го. Чын айтам, Зари, ал мени төшөккө сүйрөбөдү. Буюрса баары болот деген сөз эсимде. Кызык, мен ойлоно түштүм. Күздө үйлөнөбүз деди. Мээрим жанындагылар угуп калбасын дегенсип, шыбырап сүйлөдү. Көрөбүз го. Самолет булуттарга тийдиби бир чайпалып кетти. Мен көңүлүм айланып, ажатканага бардым. Бетимди муздак сууга жууп, бир топко чейин күзгүдөн өзүмдү сындай карадым. Кайтып келсем, тамактардын калдыктарын жыйнап жатыптыр. Мээрим уйкуга кетиптир. Мен дагы ордумда олтуруп, бир аздан кийин эле уктап калдым. Стамбул, Ататүрк аэропорту. Мээрим экөөбүз тең самолет конгончо эч нерсени билбей уктаптырбыз. Ордумдан турсам башым ооруп, оорлошуп калыпмын. Башым ооруп жатат. Дары жок беле?
Мээрим кабагын салып сүйлөдү. Сумкадагы дарыдан алып сундум. Мен ичкен ширеден 1-2 урттап калган болчу. Сумканын түбүнөн ошону да алып бердим. Даамы башкача болуп калыптыр. Ачып калган окшойт. Мээрим ачуу дарыны чайнап эле жаткандай болду. Сыртка чыктык. Челек аттуу айымды табыш кыйынга турган жок. Колуна ак кагазга чоң кылып, Зари деп жазып көтөрүп туруптур. Түркчө эмне деп саламдашат? Ага жеткиче эле Мээрим менден шашыла сурады. Мен кайдан билем? Англисче сүйлөйлүбү? Түрктөр деле англисчени жакшы билишет деп уккан элем. Унчукпай бара береличи, өзү сөз баштаса көрөбүз. Здравствуйте, леди. Биз Мээрим экөөбүз анын жанында бири-бирибизди тиктеше калдык. Жанагы аял орусчаны суудай шарылдатып сүйлөп кирди. Силерди көргөнүмдөн кубанычтамын. Менин аты жөнүм Чилек Шорай. Чилек деп кайрылсаңар болот. Анын аты менен фамилиясы кулагыма күлкүлүү угулду. Биз Мээрим экөөбүз ал аял менен кол алыша көрүштүк. 35 жаштарда, узун бойлуу, арык чырай сулуу экен. Үнүн пас чыгарып жылмайып сүйлөгөндүктөн биз бат эле тил табыша кеттик. Кыздар, азыр багажды алгандан кийин башка самолетко чыгасыңар. Чаңкасаңар мынагул суудан чыккиле. Жарым сааттан ашыгыраак убактыбыз бар. Самолетто кыйналсаңар керек, бир аз чыдасаңар жетип каласыңар. Барганда жуунуп, жакшы эс аласыңар. Биз уйкудан турганга чаңкап турат элек, сууну ичип алдык. Жанагы аял бизди ээрчитип, колунан келишинче жардамын көрсөтүп жатты. Менден кичинекей белек, жолдо жейсиңер. Баса, силерди ал жактан Серхат аттуу жигит күтөт. Колунда меникиндей эле Зари деген табличкасы бар. Зари ким? Ал бизге күлө карады. Мен? Аябай сулуу экенсиң, чын айтам. Челек айым коштошо ордо колубузга тыкан жасалгаланган кичинекей пакетти карматты. Биз аны менен коштошуп, ичкериге кирдик. Чилек берген пакетте ар кандай шоколаддар экенин самолетко чыкканда көрдүк. Самолеттон түшүп сыртка чыкканда бизди 25 жаштар чамасындагы жигит тосуп алды. Көчөгө чыгып, айлананы кызыга карадым. Гази Паша Алания, аэропорт экен. Сырттагы табият, таза аба мурунду жарып, башты айлантып жиберди. Айланасын тоолор курчаган тээ алыстан көгүлтүр болуп, күнгө чагылышып турган деңиз көрүндү. Эки жагыбызды карап, кыялданып турган бизди жанагы баланын үнү ойготту. Жолдун четинде турган күмүш түстөгү айнектери капкара машинеге барып отурдук. Күн аябай ысык эле. Салондо бизге атайын алгандай муздак кола туруптур. Жанагы жигиттин уруксаты менен Мээрим экөөбүз коланы ачып ичтик. Тегиз жолдо зымырап бараткан машинеде бир аз жүргөндөн кийин эле Мээрим экөөбүз тең шылкыя уйкуга кеттик. Машине токтогондо Серхат бизди түртүп ойготту. Көзүмдү ачсам, чекелери бийик тосулган 2 кабаттуу чоң имараттын жанында экенбиз. Түшкүлө, келдик. Биз машинеден түштүк. Буттарыбыз талып иштебей калыптыр. Менимче аэропорттон бери 4-5 сааттай узак жол жүргөнбүз. Эмесе денебиз мынчалык талыбаса керек эле деп ойлоп койдум. Сыртта 2-3 эркек тамеки чегип туруптур. Биз менен саламдашкансып, баш ийкеп коюшту. Алардан өтүп, каражыгач эшик менен ичкериге кирдик. Биз кирген эшик имараттын артында экени билинип турду. Узун коридор менен барып, оңго бурулдук. Дагы бир эшикти ачып, жер төлөгө түштүк. Ушул жерде иштегендер жер төлөдө жашашат. Бардык шарты бар. Азыр көрөсүңөр, силерге жагат. Серхат бизге карап жылмайды. Ылдыйга түшүп катар-катар тизилген эшиктердин жанынан басып өттүк. Коридордун эң акырында жайгашкан бозгуч түстөгү эшиктин жанына келип токтодук. Азыр күтүп тургула. Жанагы жигит ичкериге кирип кетти. 5 мүнөттөй тургандан кийин ал чыгып бизди чакырды. Биз кирген бөлмө чоң жана жарык экен. Бардык жасалгалары түрктөрдүн стилинде жасалыптыр. Пардалар, эмериктер кызыл түстө экен. Паркет басылган чоң аянтчанын ортосунда кызыл күрөң түскө боелуп согулган килем төшөлүп турат. Айлананы кызыга карап жатып, бөлмөнүн бир бурчунда креслодо отурган кишиге көзүм түштү. Негедир анын көз карашынан кийин бирөө үстүмө муздак суу куюп жибергендей болдум. Ал ордунан туруп биз тарапка басып келди. Экөөбүздү сындагандай карап туруп калды. Сизи көрмек не хас. Биз анын эмне деп жатканына түшүнбөдүк. Түркчө түшүнбөйсүңөрбү? Ал бизге орус тилинде сүйлөдү. Биз түрк тилин билбегенибизди айттык. Менин атым Эрдем. Мен ушул имараттын кожоюну болом. Силердин фирмаңар мени менен келишим түзгөн. Эрдем болушунча жылуу жумшак сүйлөгөнү менен андан кандайдыр бир муздактык келип турду. Сол колу менен оң колунун алаканын бир аз ушалап, анан баш көтөрүп бизге карады. Кыздар,
Бүгін кеч болып қалды. Тамақтанып ес алғыла, қалғанын ертең сөйлешөбүз. Ал түшүнөн чочугандай, же кандайдыр бир чел кабыкты жарып чыккандай, башкача тон менен сүйлөдү да, кайра артын карап басып кетти. Биз түшүнбөй эле кала бердик. Серхат кеттик дегендей белги берди. Биз коридорго чыктык. Барган жолубуздан кайра келип, өйдөгө көтөрүлчү тепкичтен бир аз өткөндөн кийинки темир эшикке кирдик. Серхат бизди киргизип, өзү кирген жок. Бөлмөнүн бир бурчунда биздин чемодандарыбыз жөлөнүп туруптур. Ошол жерде жатат окшойбуз, Мээрим мага карады. Бизден башка дагы экөө бар окшойт. Мен тушумдагы кийимдер илинип турган керебетке карадым. Биз жайгашкан бөлмө орточо көлөмдө экен. Ашыкча эч нерсе жок. Терезелери кичинекей жана адамдын бою жеткис бийиктикте салыныптыр. Босогонун үстүндө кондиционер иштеп турса да, ичкеридеги атмосфера аба жоктой сезилди. Бир аздан кийин Серхат тамак аш оюлган кичинекей столду түртүп кирди. Тамактанып бүтүп, эс алгыла кыздар. Эртең эрте турасыңар. Иштер көп. Ал бизге тамакты жылдырып, өзү чыгып кетти. Биз ачка болгондуктан түрктөрдүн даамдуу тамактарын тамшанып жеп жаттык. Тамактан кийин душка кирип жуунуп, жылуу төшөккө жатып уктадык. Машинеде самолетто буттар талып, жакшы эс алгандай болбогондуктан биз Мээрим экөөбүз чарчап, сүйлөшкөн деле жокпуз. Эртең менен шарактаган үндөрдөн көзүмдү ачтым. Саат 4 менен 5-тин ортосу экен. Биздин жаныбыздагы бош керебеттерде жаткан кыздар келишиптир. Бирөөсү башын кучактап ыйлап отурду. Бөлмө анча жарык эмес, күңүрт болчу. Кыздардын жүзүн анча көрө албадым. Берки кыз душка кирип, сүлгүнү суулап чыкты көрүнөт, шеригинин бетин аарчып жатты. Мээрим жаткан тарапты карасам, эч нерседенбей капар уктап жатыптыр. Аңгыча эшик ачылып, узун бойлуу эркек киши кирип келди. Мен уктап жаткандай болуп, көз кырын салып карап жаттым. Жанагы киши туура эле ыйлап жаткан кыз тарапка барды да, аны чачтан кармап, сыртка сүдүрөп кетти. Алар чыгышы менен эшик тарс жабылып, сыртынан кулпуланып калды. Берки кыз керебетке жөлүнө башын жерге салып олтуруп калды. Эмне болду? Мен ага шыбырай сүйлөдүм. Кыз мени түшүнбөдү көрүнөт, бир жолу карап койду, бирок сүйлөбөдү. Мээрим, тур. Мен ордумдан туруп, Мээримди түртүп ойготтум. Эмне болду? Ал уйкусурап унчукту. Бул жер жөн жай эмес окшойт. Карасаң олтурган кызды. Шеригин азыр эле сүйрүп алып кетишти. Сурап көрдүңбү мына кыздан? Түшүнбөйт экен. Кыргызча, орусча сүйлөсөм түшүнбөдү. Мээрим жанагы кызга англисчеда сүйлөдү. Ал бизди жалдырап караган эле болбосо, жооп берген жок. Бир аздан кийин эшикти бирөө сыртынан ачып жаткандай үндөр угулду. Мээрим экөөбүз тең орундарыбызда тынып жатып калдык. Жанагы кызды көтөрүп келип, итти ыргыткандай кылып эле керебетке ыргытып чыгып кетишти. Эшик кайрадан сыртынан жабылды. Ал убакта сырттан түзүк эле жарык кирип, бөлмөдөгүлөр даана көрүнүп калган эле. Жанагы кыздын жүзү билинбейт. Катуу нерсе менен жанчып салгандай кылып уруптур. Кудай, кайда келип калганбыз? Аны көргөн Мээрим бетин баса калып ыйлап жиберди. Мен күйөөм авария болгондо канды, өлүктү көргөн үчүн анча коркподум. Берки кыз шеригинин көкүрөгүнө башын жөлөп, бизге түшүнүксүз бир тилдеги муңдуу ырды астаа кылып созулонто ырдап жатты. Орусча түшүнөсүңбү? Мээрим кыздын жанына барып орусча сүйлөдү. Ал дагы эле көзүн алайтып, бир мени карап, бир Мээримди карап унчукпады. Россия знаешь? Мээрим катуу жинденип, өзүн кармай албай калды көрүнөт, кызды эки желкеден кармап, түрткүлөп жиберди. Плохо, я понимать не говорит. Я таджик. Жанагы кыз Тажикстандын эң эле тоолуу аймагынан келген, сабатсыз экени байкалып турду. Жайна койчу байкушту. Өзү зорго турганда. Мен кызга боор тарта сүйлөдүм. Сен эмне кыласың билбейм, бирок мен кетем. Алар кире электе документтерибизди жаныбызга салып алалы. Эртең менен турганда эле айтабыз кетебиз деп. Мээрим ызалана бөлмөнү бир айланды. Алар кетиришет деп ойлойсуңбу бизди? Азыр Даниэлге чалам. Бизди алып кетет, көрөсүң. Булар адаштырып алып келди бир болсо. Балким башка Серхат, башка Зарини күтүп жатса керек эле. Биз жаңылыш келдик бул жерге. Мээрим экөөбүздүн кол сумкабызды көтөрүп келип, керебетке койду. Мен өзүмкүн, ал өзүнүкүн карап жатты. Документтер жокко? Ал мага суроолуу карады. Кантип эле, жакшына кара. Мен сумкамдагы баарын чыгарып карап жаттым, бирок документ табылган жок. Телефон дагы. Оюма биринчи эле эки балам келди. Өзүмдү жоготуп бараттым. Ач эшикти, ачкыла дейм.
Көзімді ачсам, мээрим темир эшикти бир нерсе менен катуу уруп жатыптыр. Серхат кирип келди. Серхат, сен бизди жаңылыш алып келген турбайсыңбы? Бизди кое берчи, жарыгым. Биз көргөнүбүздү эч кимге айтпайбыз. Суранам, бир жакшылык кылгын. Мээрим чөгөлөй калып, жалдырап жатты. Жүргүлөчү башка бөлмөгө. Серхат керебетте термелип олтурган мени карады. Коридорго чыктык. Кечеги кирген бөлмөгө бардык. Олтургула. Ичкерге киргенде бир бурчта турган диванды көрсөттү. Таңкы болгон окуяны силер туура эмес түшүнүп алдыңар. Жанагы кыздар Тажикстандан келишкен. 1 ай болду. Колунда жок жердин кыздары экен. Бир шофер Тажиге ээрчитип келди эле. Жөн иштебей уурлук кылыптыр. Биздин үстүбүз ресторан. Клиенттин сумкасынан көм суммадагы акчасын уурдаптыр. Ошого жазаланды. Силер уурлук кылсаңар, силерди да ошондой жазалайбыз. Ошондуктан оорлук кылабыз деп ойлобогула. Сага кантип ишенсе болот? Биздин документтер менен телефонду уурдап алыпсың. Мээрим бир аз тынчтанып, үмүттүү көздөрү менен Серхатка карады. Силерден сурайын деп кирсем, эрте эле уктап калыпсыңар. Документиңерди каттоодон өткөрүш керек. Бүгүн таңга жуук шаарга жөнөтөм. Телефондорду болсо, биздин жерде жакшы тарта турган кылып тууралап койгону алгам. Берем анан. Ушул сөздөрдүн баары чындык болуп калуусун Кудайдан тилеп жаттым. Мээрим экөөбүз бир аз болсо да тынчтанып калдык. Азыр тамактангандан кийин врач текшерет. Санитардык китепче дегенди уккансыңарбы? Ошондой жасаш керек. Серхат мага карап жылмайып койду. Аны ээрчип коридорго чыктык. Кече биз келгенде эч ким көрүнбөгөн эле, азыр болсо коридордо 5-6дай кыздарды учураттык. Баары эле Орто Азиядан келгендей көрүндү. Алар бизди сырдуу карап жатышкандарын сезип турдум. Түнү жаткан бөлмөгө кирсек, кыздардын бирөөсү жок экен. Бети башы кан болгону керебетте өзүн билбей жатыптыр. Биз ага кааласак да эч кандай жардам көрсөтө албайт элек. Унчукпай, ичибизге катып тим болдук. Эрте мененки тамакка табитибиз тарткан жок. Мээрим экөөбүз тең бир аз жемиш болуп, тамактарды бир четке жылдырып койдук. Үстүңү карасаң, парданын сол бурчун. Азыр эмес, кичине туруп билгизбей кара. Мен мээрим айткан тарапка бир сейре көз чаптырдым. Камера туруптур. Көрдүңбү? Демек алар биздин кыймылыбызды күзөтүп жатышат. Бөйрөктөн шыйрак чыгара бербей, бир аз чыдап турчу. Мен курбумду кагып койдум. Орто жаштагы бир аз толмооч келген каардуу аял кирди. Силерди канча күтүшүм керек? Менин убактым жок. Тезирээк чыкпайсыңарбы? Ал күрүлдөгөн үнү менен бизди тилдеп сүйлөдү. Бизге эч ким айткан жок. Баскыла менин кабинетиме. Биз буйртма бере сүйлөгөн аялдын артынан ээрчип чыктык. Кабинет биздин тушубузда экен. Биринчи экөөбүздөн тең кан алды. Чечинип креслого чыгып жат. Мээримге карап айтты. Ал ордунан туруп, тосуктан ары өтүп чечине баштады. Сен чыгып тур. Аял мага кайрылды. Мен анын айтканын жасап чыгып кеттим. Жарым саатча карап, анан мени киргизди. Чынын айтсам, төрөгөнүмдө да мынчалык сурак калган эмес эле. Жанагы аял креслого жаткызып, узак текшергенден кийин менин ден соолугум тууралуу көп нерселерди сурады. Биз гинекологдун кабинетинен чыкканыбызда жашы 40-тар чамасындагы узун бойлуу, капкара, коюу кашын бүркөп турган аял тосуп алды. Ал бизге түшүнүксүз тилде бир нерселерди сүйлөп, колу менен коридордун оң тарабын көрсөттү. Биз анын астына түшүп бастык. Ал биз өткөндөн кийин артыбыздан түшүп, күзөтүп баратканда ээрчип жөнөдү. 1-2 кадам астыбыздан эшик ачылып, дагы бир аял тосуп алды. Биз ошол ачылган бөлмөгө кирдик. Киргенде эле кайнатылган шекердин жытына окшош жытты сездим. Чоң бөлмөнүн ортосунда доктор дагыдай бозгуч түстөгү кушетка туруптур. Ары жагындагы тосулган ак парданын ичинде дагы бир аял нары бери басып, бир нерселерди жасап жүрдү. Эмне кылат экенбиз десең бул жерде? Бул аялдардын баары эле бизге душмандай карашат го. Мээрим шыбырап сүйлөдү. Эмне десе да аткарабыз да. Азырынча бизди бирөөлөргө салып бере элек го. Жанагы кире берген жерде бирөөсү автомат менен күзөттө турат. Буларга ашыкча сүйлөсөң, ит аткандай кылып эле атып салуучудай. Мен өтүп баратып, кара мурутчан кишини көргөнүмдү элестетип алдым. Менимче анын артында катып алган автоматы болчу. Биз бир аз ойлонуп турганда Серхат келди. Бир нерседен катуу жинденгени билинип турду. Зарина, кезек менен чечинип кушеткага жаткыла. Бул аялдар тилди түшүнбөйт. Серхат бат-баттан сөзүн сүйлөп, кайрадан чыгып кетип калды.
Аялдарды карасам бирөөсү мени каардуу көз карашы менен карап туруптур. Денемде муздак тер аккандай болуп, өзүмдү жаман сезип кеттим. Үстүмдөгү жеңил көйнөгүмдү чечип, муздак кушеткага барып олтурдум. Аялдардын бирөөсү колуна бир аз жылуу пластилинге окшогон бир нерсени алып келип, бутуман өйдөгө карап жабыштырып тарта баштады. Денедеги түктөр топ болуп үзүлгөндө оорусуна чыдабай бакырып жибердим. Экөө эки колумдан басып, бир саатча убакытта денемдеги бүт түктөрдү тазалап салышты. Кызарып, кээ бир жерден кан чыгып турган денеге жыты жагымсыз майдан сүртүп койду. Менден кийин кирген мээрим дагы көз жашын төгүп чыкты. Андан кийин түшкү тамак алып келишти. Керебетте жаткан кыз турган жок. Анын эжеси, мээрим үчөөбүз үн сөзсүз тамактанып жаттык. Мына бул тил билип калбайбы десең, эмне жумуш кылабыз деп сурайт элек. Мээрим мага карап сүйлөдү. Бар жогубузду калтырбай текшергенине караганда ставкага коет окшойт. Мен сыртыман тамашалаганым менен ичимден кабатыр болуп турдум. Тамактанып бүткөндөн кийин бир-бирден кирип жуундук. Жанагы майдын таасири күчтүү экен. Кызарган денени ордуна келтирип коюптур. Ооруну да анча сезбедим. Денем түксүз, жаш баланыкындай жылмакай болуп калыптыр. Кызыктын баары кеч кирээрге жакын башталды. Баарыбызды чогултуп, чоң бөлмөгө алып барды. 17 кыз экен. Баары Азият улутундагылар. Орус тилинде сүйлөгөн түрк аял кийимдерди алып келип столго койду. Кыздар, өз-өзүңөргө тандап алып кийине бергиле. Бүгүн өзгөчө өкүлдөр келет. Жумушту эрте баштайсыңар. Ал жанында турган узун бойлуу сары кызга карап сүйлөп, жердеги бош коробкаларды алып чыгып кетти. Болгула кыздар, тез кийингиле. Азыр Мустафа кирсе, өткөндөгүдөй тополоң салат. Менин жанымда турган ак жүздүү кыз үнүн бийигирээк чыгарып сүйлөдү. Казак же кыргыз кызы го деп божомолдоп койдум. Биз мээрим экөөбүз кыздардын ызы чуусунан бир четке чыгып туруп калдык. Алдыда тургандары кийинип бүттү. Кийим деген аты болгону менен уяттуу жерлерин эле жапкан торчолор экен. Биз мээрим экөөбүз мындайды биринчи жолу көргөндүктөн кыздарга карап катып калыппыз. Эй, кийингиле кеттик. Жанагы кыз жаныма келип, желкемен түртүп койду. Кыздар, даярсыңарбы? Аңгыча эшик ачылып, орто бойлуу, курсак байлаган, кап-кара сакалы бар жаш курагы белгисиз эркек кирип, кыздарга кайрылды. Кыздардын тез кыймылынан андан өтө коркоорун байкадым. Силер эмне турасыңар? Же кызсыңарбы? Ал биздин жаныбызга келип, бир аз акцент кошулган орус тилинде сүйлөдү. Биз же кийинээрибизди, же качып кетээрибизди билбей туруп калдык. Аңгыча бизге жакын жердеги бөлмөлөрдүн биринен кыздын ачуу кыйкырыгы улду. Ушунчалык ачуу кыйкырды. Бир жерин кесип алып салгандай оорлуу онтоду. Кыздар бир четте эле топтолуп туруп калышты. Силерден бир күн башта келген кыз. Ай, жөн эле иштей берсе болмок. Айтканды укпады. Мына эми терисин сыйрып жатышат. Коркпогула. Желкесин эле сыйрыйт. Бирок билесиңерби? Кийим кийген жатканда кандай ачышат? Мустафа сөздөрүн рахаттануу менен сүйлөп жатты. Жанагы кыздын үстүнөн терисин сыйрылганын элестетип, биздин үрөйүбүз учту. Көпөлөктөрүм, кийингиле. Бул жерде силерге айтып, бекер үйрөтө турган киши жок. Кааласаңар, каалабасаңар иштейсиңер. Документ жок. Көчөгө чыкканда эле милиция кармап кетет. Биз жакшыраак аракет кылып, өмүр бою түрмөдө алып олтурганда күчүбүз жетет. 1 жыл иштесеңер үйүңөргө кетесиңер. Жакшы иштесеңер, анда да. Азыр залга чыгып бийлейбиз. Жакшына колдорубузду ары-бери көтөрүп, Мустафа жаныбызга келип, бир айланып бийлеп койду. Жогорудагы кыйкырган кыз катуу үнү чыгып басылды. Өлүп калды окшойт, кыздар. Коштоша албай калдыңарбы? Мейли, кабатыр болбогула. Араңарда бирөө эрежени бузса, коштошуу ас эмине сөзсүз чакырам. Мен анын ушунчалык мыкаачылык менен сүйлөгөнүн угуп, жээктедим. Мээрим экөөбүз коркконубуздан унчукпай кийиндик. Ох, жаңы кыздар. Биринчи өзүм алат элем, мейлеме. Сыйлуу конокторго тартуулайм. Биз өтүп баратсак, ал мээримди жамбашка катуу чапты. Залга чыктык. Күңүрт зал. Жасалгалар да анча эмес. 10 чактыдай эркектер олтуруптур. Баары эле узун сакал мурутчан, жүдөө кийингендер. Залдагы тамекинин түтүнүнөн көзүң ачышат. Кыздар ар жерлерде бийлеп, кимдин эмне шыгы болсо, ошону көрсөтүп жатышты. Мээрим тарапка көз салсам, кыймылдары окшобой эле турат. Анын артынан жаш 50-гө таяп калган жүдөмүш киши келип кучактады.
Бир колунда стаканда вино бар экен. Бир колу менен курбумдун көкүрөк ичтеринен сылап баштады. Артына бурулуп карап, анын түсүн көргөн курбум катуу коркту, кишини күч менен түртүп жиберди. Ал артындагы столго сүйөнүп олтуруп калды. Колундагы вино көйнөгүнө төгүлүп, кызыл канга окшоп жайылып кетти. Мустафа аны көрүп, сырттан кирчүү эшик тарапта турган жигиттерге барып, бир нерсени шыбырады эле, алар бир заматта жетип келишти. Кишинин жанына барып, ал менен сүйлөшүп турганын көрдүм. Мустафа биз тарапка басып келе жатканын көрүп, кыздар тарапка аралашып бийлеп жаттым. Бир аздан кийин залга көз чаптырдым. Мээримди издеп жаттым, бирок ал эч жерден көрүнбөдү. Зарина, жүрү мен менен. Мустафа келип, музыка чыгып угулбай жаткандыктан кулагыма сүйлөдү. Мен аны ээрчип бастым. Бардын жанында мага тааныш кыз менен чачы сакал муруту өскөн киши туруптур. 2 саатка экинчи кабатка чыгып келгиле. Мен бир кишиге, бир кызга карадым. Кыз баса бер дегенсип көзүн ымдап койду. Экинчи кабатка көтөрүлүп, биринчи эшикке кирдик. Орточо көлөмдөгү бөлмөдө эски жыгач керебет, сол тарабында дубалга жанаша коюлган стул туруптур. Столдун үстүндө бир бөтөлкө вино менен 3 стакан бар экен. Ичкерге киргенде эле жанагы киши душка кирип кетти. Винону ач, бул тез. Жанагы кыз мага буйрук берип, терезенин түбүнө барып олтура калды. Мен ардан бери винону ачып баштадым. Шеригим полдун кычыгынан кичинекей дары алып чыкты. Азыр уктатабыз муну. Сен коркпогун. Эч нерседен. Азыр чыккандан кийин кокаин жыттайт же сайынат. Бул киши дайыма көп келип турат. Ал менин жүзүмө аягандай карап койду. Семиз киши чыкканда эле анын колуна стаканга куюлган винону кармата салды. Киши стаканды шак көтөрүп бошотуп, столго коюп, кыздын оозунан өөп алды. Олтургучка олтуруп, чөнтөгүнөн ак порошокту алып чыгып, столдун үстүндө турган кагазга төктү. Шеригим анын аркасына өтүп, желкесин, моюндарын кармалап жаткан эле. Мен эмне кылышты билбей карап турганда, жанына чакырып, тизесине олтургузуп койду. Бир колу менен мени кучактап, бир колу менен лезвие кармап, порошоктун чоң-чоң бөлүктөрүн майдалап жатты. Баары майда болгондо чөнтөгүнөн кычыраган, бирок мага тааныш эмес кызыл акчаны алып чыгып, колу менен тамекиге окшотуп ороду. Андан көзүн албай караган мени бир карап алды да, жинденген адамдай күч менен тоголото жерге бир түрттү. Мен же ыйлаарымды, же күлөрүмдү билбей олтуруп калдым. Киши порошокту узун-узун кылып экиге бөлүп, колундагы түтүкчөсүн мурдуна жакындатып, порошоктун бирин калтырбай, мурду менен тартып алды. Артына чалкалап көзүн жумуп, узак убакытка дейре олтуруп калды. Шеригим ордунан туруп, кишини колдон тарткылады. Экөөлөп жөлөп, аны керебетке жаткыздык. Наркотик менен уйкудар аралашып кетти. Азыр өлүктөй уктайт. Эртең жаман болот эми. Өлүп эле калса жакшы эле. Шеригим мени карабай, өзүнчө сүйлөнүп койду. Атың ким? Зарина. Сауле менин атым. Зарина, биз эмне күнөөбүз үчүн бул жерге келдик, айтчы. Сауле столдогу винодон 2 стаканга толтура куйду. Бирөөсүн мага сунду эле, ичпейм деп албадым. Сауле, биз эч нерсени түшүнбөй турабыз. Бул жер жөнүндө айтып берчи. Мен андан өтүнүү менен сурадым. Убактыбыз аз. Муну уктатып коюп, экөөбүздүн олтурганыбызды көрсө өлтүрөт. Мен сага көп нерсени айтып жардам бере албасам да, жол көрсөтүшүм керек. Канчалаган жаш кыздар өлүп кетишти. Мен да биринчи келгенде эч нерсени билген эмесмин. Бул жерде эч ким сага айтпайт. Сен буюм катар элесиң буларга. Каалаган жерине коюп, каалагандай мамиле жасашат. Сауле экөөбүз сырттан угулган дөбүрөк табыштардан улам унчукпай калдык. Эшиктин жылчыгынан карап келген Сауле жанагы кишинин көйнөгүн чечип, үстүн жылаңачтады. Жат жанына. Менин оордумду көрсөтүп, өзү ары жагына өтүп жатты. Бирөө кирсе, мына чочкону кучактай калгын. Жөн жаткандай болбойлу. Мен анын айтканын туура эле түшүнүп, кишиге жанаша жаттым. Сырттан кирген айдын жарыгынан Сауленин жүзү даана көрүнүп турду. Ал ошол тапта демин ичине катып ыйлап жатты. Мен унчукпадым. Аны ыйлап бошонуп алсын деп, шыпты тиктеп жата бердим. Сен баарын билишиң керек. Сөздү бөлбөй уг. Ал мага карабастан эле сүйлөдү. Мен анын колун төшөктүн ичинен таап, колума тийгиздим. Мен Алматыдан 45 чакырым алыстыкта жайгашкан айылдардын биринен болом. Бир уулум менен ажырашкам жана өзүм жетишпеген үй бүлөдө чоңойгом. Атам араккеч, апам оорукчан. Уулум 4кө чыкканда сиңдиме таштап,
Алматыга иштегени келдим. Рамис аттуу келишкен жигит менен таанышып, ушул жерге түшүп олтурам. Силердин окуяңар деле мендей болгон чыгар. Себеби бул жерге байдын кыздарын алып келе алышпайт. Баардык кыздар жетишпей чоңойгондор, жашоодон көп запкы жегендер. Булар аймактардан, шаар айылдардан ошондой кыздарды издейт. Таанышып, сурашып, сенин артыңан издей турган адамдын жок экенин билгенде гана алып келет бул жакка. Азыр эч кимибиздин жакындарыбыз издей элек. Аларды эч ким укпайт. Каражаты жетпейт. Уулумду бир боорма кыссам арманым жок эле. Эми баары кеч. Үмүтүмдү үздүм. Балапаным менсиз деле бир күнүн көрөр. 3 жыл кордукта жашадым. Өз жанымы кыя албадым. Аракет кылып да. Бул жер менимче Сирия, Иранга жакын. Афгандар да көп келишет. Кардарлар жалаң гана деңиз аркылуу каттаган соодагерлер. Баары жапайы. Аялды кордо буруп, сокконду сүйүшөт. Биз эң арзан товарбыз, себеби азиятпыз. Ушуларга окшошуп кетебиз. Орус кыздары кымбат, алар байлар үчүн. Арзан, кымбат, бизге эмне айырмасы бар? Баары бир акча төлөбөйт. Качамын деп аракет кылгандардын канчасын өлтүрүп салышты. Жан ширин болот экен. Бир-эки катуу сабаганда баарына моюн сунуп иштеп калат экенсиң. Жанагы бакырган кызды уктуң го? Кыргыз кыз. 2 жылдан бери ушул жерде. Жакын курбум болчу. Эми жок. Сауленин көзүнөн жаштары тамып жатты. Эмне болду ага? Мен коркконумдан үнүмдү аста чыгарып сурадым. Наркозсуз аборт жасашты. Эгер кимдин кокусунан клиенттен боюнда болуп калса, катуу жазылайт. Наркоз жок, аборт кылышат. Кан кетип, жаның кыйналып өлүп кете бересиң. Күндө эле бойго бүтүрбөөчү дарыдан иче берсең да жинди болуп каласың. Ошого кыздар башка жолдор менен сактанган аракет кылышат. Спираль, презерватив көп кардарларга жакпайт экен. Ошого дары ичиришет. Силердин денеңердин түгүн тазалаган аялдар аборт жасашат. Булар түрктөр эмес, күрд, афган, Иран улутундагы адамдар. Жакшысы аз, баары эле мыкаачы. Эч аеосуз сабашат. Менин курбумдун денесин эртең түштө бир уктап жатканда алып кетишет. Анын артынан мээримне бөлөнбөй 3 баласы калды үйүндө. Сауле унчукпай ойлонуп калды. Мен дагы ыйладым. Мен сага жол көрсөтөм. Бул жерден качып кет. Жардан секирсең секир, бирок булардын колуна эч түшпөгүн. Сауле жанагы дары алган жерине барып, бир нерсе алып келди. Караңгыда колунан көрбөдүм. Менден спид оорусу чыкты. Чоңдор билсе өлтүрүп салышат. Өткөндө текшерген врач иштен чыгып, Иранга кетип жаткандыктан өзүмө эле жашыруун айткан эле. Андан бери 3 ай өттү. 3 күндөн кийин текшерүү болот, ошондо билишет баары бир эми. Ага чейин мен жок болом. Мен бул сөздөрдү угуп, сүйлөй албай буулугуп ыйлап жаттым. Сауле жүзүмдөн чачтарымдан сылады. Ортодогу киши болбогондо аны кучагыма кысып жатат элем. Ага боорум ооруду. Зарина, биздин убактыбыз бүтүп калды. Азыр эшикке келишет. Клиент уктап калды деп чыгабыз. Мынаны ал. Сауле мага кагазга оролгон бир нерсени сунду. Ичинде шаарга жете турган акча, анан үйдүн чиймеси бар. Кайсы жерден качып чыгышыңды кызыл менен боеп койгон. Документчи? Мен жалгыз эмесмин, курбум. Аны да аласың, бирок абайлагыла, кармалып калбагыла. Документиңерди ала албайсыңар го эми. Менимче шаардан алыс жердебиз. Эптеп шаарга барсаңар, элчиликке киресиңер. Жакшы адамдар көп жардам беришет. Негизгиси бул өрөөндөн алыстагыла. Кагазды ич кийимиңе салып кой. Азыр бул жерден чыгып эле бөлмөңө барасың. Керебеттин бурчундагы полдун тешиги бар. Башта биз жашайт элек ошондо, жашыруун жай кылганбыз. Ошол жерге катып кой. Коркуп жатам. Коркпо. Мен коркоктугумдан өмүр менен кош айтышып олтурам. Баары бир аракет кылып көрүшүңөр керек. Бул жерде жүрсөңөр деле бир күн болбосо бир күн өлөсүңөр. Аларга жакпаган иш жасасаң болду. Ичиңе урушат көбүнчө. Көгөрбөйт, изи калбайт деп. Кан төкүрүп жүргөн кыздар да болгон. Бизди 2-3 жылдан кийин органга деле сатып жибергиси келет булардын. Бирок көпчүлүк кыздар алкоголь, наркотик колдонгондуктан органдардын көбү жараксыз. Чынын айтсам, сенин сөздөрүңө ишенбей турам. Бул нерселер жөнүндө эч качан ойлогон эмес элем. Мен дагы ишенбегем. Дүйнөнүн төрт бурчунда түркүн адамдар бар экен. Сен жыргап турган учурда кайсыл бир ааламда кимдир бирөө күн санап азаптар менен алышып жатканын ойлобойт экенсиң. Сауле ордунан туруп душка кирип кетти. Суунун шарылдаганы угулуп, ал узакка жуунду. Мен ойлуу жаттым. Сауле, эгер кача албай калсак, эмне болот?
Мен сүлгү оронуп чыккан кыздан сурадым. Ал жөнүндө ойлонбочу. Кудайдан тиле, жуунасыңбы? Мен үн сөзү жок, ордумдан турдум. Күнүнө канча эркек болот? Душка баратып андан шыбырай сурадым. Кээде онго чейин, кээде ашат. Сага айттым го бизге жапай эркектер келет деп. Бычак менен денеңди тилип кордогондор да бар. Ошол күндөрдү силерге ыраа көрбөймүн. Кыргыздардан силер эле азырынча. Бирөөсү кече өлдү. Бирөөнү былтыр Афган киши союп койгон. Тажик өзбек кыздары көп бул жерде. Жакында 5 кыргыз кыз келет экен. Өзбектердин жарымын Иранга алып өтүп кетишет. Мен душка кирип кеттим. Сууну агызып алып, дели колдорум титиреп, жууна албай тура бердим. Саат түнкү 3. Мен душтан чыкканда эле эшикти бирөө катуу какты. Сауле барып ачканда ичкерге мага тааныш эмес бир киши баш багып, айлананы бир сыйра карап чыкты. Жанагы кишинин уктап жатканын көрүп, бизди чыккыла дегенсип башын ийкеп койду. Сен бар уктай бер. Биз таңкы 6-га чейин иштейбиз. Сауле мага карады. Эч нерсе дебейби көрүшсө? Мен эки тарабымды карап алдым. Жок, силерге 1-2 күн ушундай болот. Кийин биз менен тең иштейсиңер. Сенин шеригиң деле кирип, эс алып жатса керек. Сауленин көздөрү күңүрт болуп көрүндү. Коридордун жарыгында анын келбетине бериле карадым. Ушунча азаптарды башынан өткөрсө да, бир убактагы сулуулугунун издери али өчпөптүр. Аппак жүзү, кара тоголок көздөрү, бөлтөйгөн кыпкызыл эриндери, аппак жана назик териси канчалаган эркектерди өзүнө тартып, көз арттырса керек. Жайылган капкара чачынын астында узун мойну аппак болуп кишини каратпай койбойт эле. Денеси ичке, сөөгү илчек, узун бойлуу кызды балеринага окшоттум. Ал менин көз карашымды байкап, суз гана жылмайып койду. Сени менен таанышканымдан кубанычтамын. Сауле мени кучактап, бооруна кысты. Анын денесин майда калтырак басканын сездим. Колдору муздак экен. Мен дагы Сауле, сен балерина болушуң керек болчу. Сенин тагдырыңа жүрөгүм ыйлады. Рахмат. Мен айткандарды унутпагын. Эртерээк кетүүнүн камын ойлон. Эртең күндүз эл көп болот. Силерге шарт түзүлөт. Ии баса. Биз жаткан бөлмөдөгү камералар иштебейт экен. Жөн эле коюлуптур. Катты жаткан жерде окусаң болот. Сауле коштошоордо мени сырдуу карап алды. Аны узатып бери бастым. Мен биз жаткан бөлмөгө кирсем, мээрим керебетте көмкөрөсүнөн түшүп жатыптыр. Бир караганда ал мага кыймылсыз жаткандай сезилди. Коркконуман тез жанына барып, катуу булкуп алдым. Мээрим, эмне болду? Анын жүзү өтө эле кубарып кетти. Ичим ооруп атат, Зарина. Алар мени катуу сабашты. Бөйрөгүм үзүлүп кеткендей эле болтам. Ал үнүн зорго чыгара, онтоп сүйлөдү. Бул күндөр да өтөт. Баарын унутуп, өз элибизге кайтып барабыз. Мен анын жанында олтуруп, чачынан сыладым. Жок, биз бул жерден чыга албайбыз. Чыксак да, Турциядан кете албайбыз. Документти кантип алат элек? Биз эми жок адамбыз. Кой, андай дебе. Баары жакшы болот. Мээрим ооронтоп алып, кайрадан ичинен көмкөрүлүп жатты. Ошундай жатсам бир аз оорусун сезбей жатам. Мээрим, эртеге бул жерден качып кетебиз. Баса аласыңбы? Же сен жакшы болгуча күтөлүбү? Мен ага жакын келип шыбырап сүйлөдүм. Койчу кайдагын айтпай. Кантип кетебиз? Мээрим кайыр кош жооп берди. Сен мага ишенбейсиңби? Ишенем. Мен макулмун, Зарина. Өлсөм дагы сенин колуңда ушул дубардардан алысыраак өлөйүн. Мээрим үйдү тегерете карап койду. Койчу кайдагын айтасың? Экөөбүз али сенин тоюңда жыргайбыз. Мен курбумдун бозоргон жүзүнө карап, күчкө сала жылмайдым. Суу берчи, Зарина. Мен чыныга суу алып келдим. Мээрим бери оодарылып, суудан шимире уурттады. Рахмат. Азыр ичим бир аз оорубай калды. Мен кичине уктап алсам, айыгып калам. Ошондо сүйлөшөлү, Мен анын үстүн кымтылап жаап, өзүмдүн керебетиме келдим. Төбөмдө турган камерага карап койдум. Сауле берген кагазды ачып карадым. Бул кат кимдир бирөөнүн колуна тийген күнү мен бул өмүрдө жок болом. Бул кат баары бир мен сымал жашоонун ачуусун татып, тагдырынан нааразы болуп жүргөн кызга тийишине ишенем. Кыздар, мен батынып кача албадым. Баары бир аракет кылып көргүлө. Биринчи кабатта ашкананын жанында кийим оңдоочу цех бар. Ошого эптеп кирсеңер, терезеси чоң ачылат. Жана ары жагында коргону жок. Ошол аркылуу качсаңар болот, бирок түндөсү. Мустафанын бөлмөсүнөн жердин түбү менен сыртка чыкса да болот экен. Бир жолу
Ал полду ачып түшкөнүн көргөнмүн. Мен сырттан эшикти ачып кирсем, чоң шкафтын астындагы пол бир көтөрүлүп жабылган. Ал бөлмөгө кирүү кыйын, бирок аракет кылса болот. Бул жерден качууга эң эле коопсуз жайлар ушул. Мен жогоруда атап өткөндөр. Дагы бир нерсе, биздин документтердин баары Мустафанын кабинетиндеги сейфте. Коду 1869. Мен буларды изилдегеним үчүн 2 жыл убакыт кетти. Бул кат ачылган күнү мен жок болсом керек. Мен катты окуп бүтүп, саатка карадым. Таңкы 5-ке жакындап калыптыр. Каттын жанындагы кагазга үйдүн баардык бөлмөлөрүн чийип түшүрүптүр. Бир тутам байланган Америка долларын кагаздардын ичине ороп, Сауле айткан жайга катып койдум. Күндүзү менимче кыздардын эс алуусуна эч ким каршы эмес. Алар баары өз бөлмөлөрүндө укташса керек. Биздин жаныбыздагы жаткан тажик кыз 6дан өтүп кирип келди. Кирери менен эле биз тарапка да карабай, керебетине бүк түшүп жатты. Ал кирбегенде эжесиңди тажик кыздары жөнүндө ойломок эмесмин. Бир нерсе эсиме келе түшкөндөй, берки сиңдиси жаткан тарапты карадым. Ал ордунда жок экен. Мээримди карасам эч нерседенбей капар уктап жатыптыр. Курбум уйкудан аман соо ойгонсо экен деп тиленип, мен дагы төшөгүмө оронуп, уктаганы аракет кылдым. Канча уктаганымды билбейм. Уйку соонун ортосунда катуу сүйлөгөн үндөрдү, кыздардын ызы чуусун уктум. Ошол замат эле уйкудан ойгоно албай, керебетти ары бери чайпалып туйлап алдым. Акыры өзүмдү оор уйкудан зорго сууруп чыгып, чыныгы дүйнөгө кайтып келдим. Көзүмдү ачып, айланадагы үндөргө кулак түшүрсөм, сырттан кыздардын ыйлаганы, эркектер аларды тыйып, катуу бакырганы угулду. Ордуман туруп эшиктин түбүнө барып кулак төшөдүм. Сыртта бир нерсе болгондой, кыздардын баары ыйлап жатыптыр. Мээрим, мээрим. Курбумдун жанына келип аны ойготтум. Сырттагы үндөрдү уктуңбу? Андан шыбырай сурадым. Таңга жуук сонун уйку келип уктап алдым. Ичимдин ооруганында басыла калыптыр. Анын жүзү баары бир кубарып, ден соолугу соо эместей көрүндү. Жүр, биз да чыгалычы. Ал анан ордунан туруп мага карады. Коридорго чыктык. Үндөр коридордун эң башындагы кызыл комнатадан чыгып жатты. Биздин астыбызда бараткан кыздар да ошол тарапка баратышты. Биз жакындаган сайын кыздардын ызы чуусу андан да катуу угулду. Бассак да кадамдарыбыз арбыбай жатып, акыры жетип бардык. Ичкериге кирсек 3 кызды узат астынан кылып жаткызып коюптур. Бирөөсүнүн башында жанагы тажик кызы ыйлап отурат. Анын сиңдиси ааламдан өткөнүн түшүнүп, ичимден кайгырып алдым. 18-19 жашар чамасындагы жаш кыз болчу. Ортодогу кыз менимче кечеги аборттон өлгөн жердешибиз. Эң четтеги жаткан кыздын жүзү, чачтары бир аз тосуп турса да, алыстан тааныдым. Аны капкара кундуз чачынан тааныбай коюу мүмкүн эмес эле. Ал кыз Сауле болчу. Кечээ экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүз көз алдыма тартылды. Мен анын тарткан азаптарын билгендиктен, кайрадан анын көз жумганына сүйүндүм. Бул дүйнөдө көрбөгөн билги жакшылыкты аркы дүйнөдө көр. Мен сөзсүз сенин көргөзгөн жолуң менен качып чыгам. Эгер көзүм тирүү болсо эле, качандыр бир кезде сенин уулуңа жолугуп, апаң жакшы аял эле. Ал сени бир мүнөт да эсинен чыгарбады. Ал сени сагынып, бир көрүүгө зарыгып жүрүп ааламдан өттү деп айтып берем. Кош бол казак кызы Сауле деп ичимден аны менен коштошуп жаттым. Бир аздан кийин кыздардын баары бирден барышып, маркумдар менен коштошуп жатышты. Мен дагы барып коштоштум. Жердеш кызымды тааныбасам да, бир тууганымдай кучактап, муздап, кубарып турган жүзүнөн сылап, өөп койдум. 6 эркек кыздарды жыгачтын үстүнө жаткызып алып чыгып кетишти. Алардын жаназасы да окулбады. Алар үчүн кошок кошуп, сыздап ыйлагандар да болгон жок. Дагы үчөөнөн айрылдык. Бизге эле кыйын. Эртең булардын ордуна дагы жаңы кыздар келип толуктанат. Жашоо улана берет. Күн чыгат, кеч кирет. А биз эч нерседен ырахат албай өтүп кете беребиз. Жанымда турган өзбек кыз өз алдынча күбөрөнүп сүйлөдү. Ал өзү менен өзү сүйлөшкөндөй болгону менен анын сөздөрү мага даана угулуп турду. Эми буларды кайда алып барышат? Мен ага суроо узаттым. Ким билсин? Деңизге ыргытып таштаса керек. Бизди булар көр казып кепиндеп көмөт беле. Сауле экөөбүз түнү чогуу болдук эле. Таңга жуук коштошконбуз. Ал сенден чыккандан кийин эле ашканага кирип асынып алыптыр. Өзбек кыз бир нерсе айткысы келгендей эки жагын каранып алды. Кыздар ушинтип тез-тез азайып турат. Кимдир укпаса жанагы тажик кыздай кылып өздөрү саап өлтүрүшөт. Кимдир иштен кырсыкка учурайт,
кээ бири Саулеге окшоп асынып алышат. Өзбек кыз мага жакын келип сүйлөдү. Эмнеге качып кетпейсиңер? Мен аны сынагандай карадым. Кайда качат элек? Коркуп калганбыз баарыбыз. Азыр 1 жылдан өттү, эч ким аракет кылбайт. Акыркы жолу бир кызды биздин көзүбүзчө союп салышкан. Качкан аракет кылган эле. Ошондон кийин качуу жөнүндө ойлонбойм мен. Унчукпай иштесең эч ким тийишпейт. Мен ондон ашык эркекке салып берсе да чыдайм. Менин да ажалым эртерээк жетсе экен. Кой, андай деп айтпа. Баары жакшы болот. Мен кыздын колунан кармап кысып койдум. Эми кайдан? Кыздарга аз-аздан наркозат берип турат эле. Эми көбөйүп көндүрөбүз деп жатышат экен. Эгер биз көнүп калсак, бул жерге байланып, доза үчүн баарын жасап калабыз. Мисалы бүгүн эркектер жок, күзөттө тургандар дагы кыздардын денесин алып кетишти. Берки аялдар өздөрү менен өздөрү. Бизге азыр качканы деле шарт бар, бирок коркобуз. Кокустан тутулсак терибизди сыйрыйт бул жолкусунда. Муну уккан менин денем теримди сыйрып жаткандай ачышып кетти. Бир аз сүйлөшкөндөн кийин түрк аял келип катуу үнү менен баарыбызды өз бөлмөбүзгө кууду. Мен коридордо баратып бүгүн качкан аракет кылабыз деп план түзүп койдум. Коридорго баш баксам тыптынч, эч ким көрүнбөдү. Кайсы бир бөлмөдөн бизге тааныш эмес тилде сүйлөгөн аялдардын үнү, күлкүсү угулуп жатты. Эшикти жаап ичкерге кирдим. Мээрим спорттук күрмөсүнүн астын топчулап жатыптыр. Колдорумду майда калтырак басып, эч кайда барбай ордумда жатып алгым келди. Кайра эле ичимде кандайдыр бир үн мага дем берип, шыбырап жаткансып, кайраттана түштүм. Мээрим, сен коркпогун, Эгер бир нерсе болсок да экөөбүз чогуу болобуз. Бүгүн кармалып калсак да мейли, аракет кыла берели. Түнү баары бир экөөбүздү ишке алып чыгышат. Эми алар бизди аяп койбойт. Бул жерден өлүгүбүз чыкса чыгат экен, бирок эч качан өз бутубуз менен басып чыкпайбыз. Мен мээримдин колдорунан кармап ушуларды айтып жаттым. Эгер ушул жерден кутулуп эле мекениме жетип алсам, Даниэлден өч алам. Ал муздак сүйлөдү. Эмне кыласың өч алып? Кудайым аны өзү жазылайт. Өзүбүздө да күнөө болгон экен. Жок дегенде баарын тактап, тууган урукка кеңеш салбаптырбыз. Даниэлдей адамдарга жаныңы да ишенип тапшырасың. Өзүң көрдүң го? Ал адамды тез эле ишендирип, гипноздоп коет. Экөөбүз да анын жылуу сөздөрүнө арба алдык. Аның чын, мен аны дүйнөдөгү чынык эркектердин катарына кошкон элем. Чынын айтсам, силердин бактыңарга да суктанганмын. Мен бул сөздөрдү ойлонбой айтып алганыма бир аз уялып калдым. Бирок мээрим көңүл бурбай эле кулагынын учунан кетирди. Экөөбүз ээрчишип чыктык. Спорттук түрдө кийинип, Сауле берген кагаздарды алып, кичинекей бөтөлкөдөгү сууну ички чөнтөгүмө салып алдым. Мээримдин жүзүн көрүп ичимден тынчсыздандым. Көздөрү шишип, өңү оорулуу адамдай болуп турду. Сауле айткан Мустафанын бөлмөсүн оңой эле таптык. Эч кимдин оюнда чак түштө кимдир бирөө качат деген ой жок болсо керек эле. Байкуш кыздардын баары түнү чарчап келгендиктен уктап жатышса керек. Жанагы аялдардын каткырыгы дагы эле кулакка жагымсыз угулуп жатты. Эшикти бекитип кетпесин деп Кудайдан аябай тилендим. Тилегим кабыл болуп, түртсөк эле ачылып кетти. Ичкерге кирип эле ичинен илип койдум. Чоң күңүрт бөлмөдө кондиционер иштеп, муздак шамал айдап жатты. Столдо турган компьютер жанып калып, принтери тыкылдаган үн чыгарып иштеп жатты. Бөлмөнүн ичи кан, дубалдарга сиңип калган тамекинин жыты, эркектин атыры аралашкандай жыттанып турду. Шкафтарды ачып отуруп, мен издеген сейфти оңой эле таап алдым. Артыман күзөтө карап турган мээрим ашыкча кыймыл кылган жок. Ал баарын мага коюп берди. Сауле жазган кодду терсем, бир аз кызыл көк болуп жанып туруп, анан астап үн чыгарып ачылып кетти. Жүрөгүм жарылып кете жаздады сүйүнгөнүмдөн. Акча алба. Көз жаш менен табылган акчалар бизге буйрубайт. Артымда карап турган мээрим сүйлөдү. Мен чынында эле колумду пачка болуп турган акчаларга сунуп жаткан элем. Ач көздүгүмө өзүмдү өзүм тилдеп алдым. Кичинекей кара пакетке оролгон 10 чактыдай паспортту колго алдым. Анын ичин ачып бирден караганы убакыт жок болгондуктан баарын алып ичиме салып алдым. Чоң бөлмөнү ээлеп салынган, кайсы бир кылымда Персиядан алып келинген оор килемди мээрим экөөлөп тоголоктоп жылдырдык. Паркет басылган полдун бир чекесинде адам батаарлык ачыла турган жери бар экенин көрдүк. Ачып карасак, капкараңгы экен. Тепкич да коюлбаптыр. Менимче бул жерден секирсең жерге эч нерсе болбойсуң. Эгер адамдын буту сына тургандай чуңкуруракта болгондо тепкич коюшмак. Мен чын айтып жатамбы дегенсип мээримге карадым. Зарина,
Убактыбыз аз. Алар азыр эле келип калышат. Алар бул бөлмөнү ачып кирип, биздин кеткенибизди билгенге чейин бул жерден узап кетишибиз керек. Ачылган полдун ичин карап ойлонуп турган менин курбумдун сөздөрү өзүнө келтирди. Чынында эле бизде убакыт аз болчу. Мен эмне болсо болсун деп көзүмдү жумуп секирдим. Караңгыда билинбегени менен 1 метрден да чуңкур экен. Тарамышым түйүлүп, буттарым чымырап олтуруп калдым. Мээримге түшпөй тур деп айтканга чейин эле ал артыман секирип жиберди. Менин үстүмө түшкөн курбум мага чалышып, менден 2-3 кадам алыска ыргып кетти. Биз турган жер көзгө сайгыс караңгы болгондуктан мен ага эмне болгонун көрө албадым. Анын оор онтогону гана угулуп турду. Мээрим, эмне болду, баса аласыңбы? Мен аны эптеп таап кучактадым. Баары жакшы, азыр өтүп кетет. Мен эптеп басам сенин артыңдан. Ал 1-2 мүнөткө дымый түшүп, анан жооп берди. Мен убакыт аз болгондуктан аны колунан кармап, алдыга карай жылдым. Караңгылыкка кыйла баскандан кийин көзүм көнүп калды. Бизден бир кыйла алыстыкта үлпүлдөп күйгөн жарыкты көрдүк. Эптеп ошол жерге жетүүнү көздөп баса бердик. Мен кармалып калыштан коркуп, болгон күчүм менен тез басып бараттым. Бирок мээримдин күчү кетип, мурункудай баса албай, мага салмагын артып жатты. Бир аз баскандан кийин аны желкеме көтөрүп алдым. Бир аз кыйналсам, сыртка чыгабыз деген ой мага дем берип, өзүмчө чыңалып күчкө кирдим. Жанагы жарыкка да жетип келдик. Кичинекей лампочка экен. Кайсы жагынан тök тартып келгени мен үчүн белгисиз болду. Айлана чөйрөнү лампочканын жанында карап жаттым. Биз басып бараткан жерибиз чукулган жер эмес эле, атайын 4 бурчтук кылып, уланып сваркаланган темир экен. Көптөн бери бул жерде адам буту баспаганын байкадым, себеби үстүлөрүн желе каптап кетиптир. Бирок кайдандыр кирген шамалды сезип турдум. Ал жарыктан 100 метрдей ары жылып барып, эс алганы токтодук. Темирдин үстүндө эле бутубузду сунуп олтура кеттик. Мээрим менин желкеме башын койду. Мен болсо айлана чөйрөгө кулак төшөп жаттым. Жүрөгүмдүн күрсүлдөп соккону өзүмө угулуп турду. Бир аз олтургандан кийин мойнумда бир нерсе кыбырап, катуу оорута чагып алды. Мен ордумдан ошол замат ыргып туруп, үстүмдөгү кийимдеримди чечип кагындым. Мээрим, кеттик. Бир аз чыдап бул жерден чыгып кетели. Мойнумду бир нерсе чагып алды. Мен курбумду колдон тартып тургуздум. Мен дагы 2-3 жолу бутум менен кандайдыр бир жандыкты тебеледим. Ичегиси чыгып кеткендей болду. Эстесем, көңүлүм азып кетти. Эмне болушу мүмкүн? Мен андан ары жолду улагандан корктум. Ким билсин, түрктөрдүн жеринде кандай жандыктар жашаганын. Канча жүрдүк билбейм, астыбыздан жарык нур көрүндү. Күндүн батып баратканына окшогон. Экөөбүз тең кубанып турдук, бирок бизди чыккан жерден кармап алышаары мүмкүн эле. Акыры аягына жетип келип, сыртка чыктык. Айланадагы жаратылышты көрүп, көңүлүм бузула түштү. Биз турган жер анча бийик эмес, тоонун үстү экен. Артыбыздан түшсөң, учу кыйры көрүнбөгөн көк деңизге сайыласың. Астыбызда болсо майда барат дарактар. Ар жерлерде ор коюп көрүнгөн чоң таштар туруптур. Көз алдыма Афгандын кинолорундагы тоолор элестетип кетти. Бирок биз тоодон ылдыйга түшүү үчүн 5-6 сааттай убакыт керек болуучу. Сыртка чыгып айлананы көргөндөн кийин мээримди унутуп калыпмын. Артыма карасам, ал чоң таштын үстүндө ичин кармап олтуруптур. Мага баш көтөрүп карады эле, мурду канаганбы, бетине кандар шыбалып кетиптир. Зарина, мен түшө албаймын. Рахмат сага, ушунча кыйналып болсо да мени жарык дүйнөгө алып чыктың. Кыргызстандымдын абасын жыттасам, асманын карап жатып өлбөсөм да ыраазымын. Ушул жерде киши колдуу болуп кордук көрбөй, өз ажалы менен өлгөнү кайдагын айтпачы. Сен акыркы күндөр өлүмдү элестеп калдың да. Мен анын жүзүнө карап келе жатып, бутуна көзүм түштү. Тизеси канап, шымына да чыгып калыптыр. Бутуң эмне болду? Шымыңды чеч көрөйүн. Мен анын жанына барып олтурдум. Тизеси шишип канап жатыптыр. Күн эми батып баратат. Бир аз караңгы киргенге чейин далдоорок жер таап олтурбайлыбы? Мээрим мага жалдырай карады. Албетте, бир далдоорок жерге барып, ажалыбызды күтүшүбүз керек экенин мен ага айтпадым. Жаныбызда азыктанар тамагыбыз да жок. Андан тайып турган экөөбүз тоо таштын арасында кайда узап бармак элек. Мен өлөмбү, мээрим өлөбү, баары бир экөөбүз тең өлүшүбүздү ойлодум. Ким биринчи өлсө да бактылуу жан болот деп койдум ичимден. Ордумдан туруп айлананы дагы бир жолу карап чыктым. Биз турган таштын астында кичинекей үңкүр көрүндү. Экөөбүздүн күчүбүз ошол жерге чейин эле басканы жетет экен. Мээримди ордунан тургузуп, ийининен кучактап кармап,
Экөөбүз ылдыйлап түшүп бараттык. Үңкүргө жетип келип, сыйдан жана чоң таштын үстүнө олтурдук. Күнгө какталып калган таштын ысыгы жердин астынан тоңуп чыккан денебизге жага кетти. О, кандай керемет Бүт денем жылып, жаным жай таап, шалдырап баратам. Ошол жерде өлсөм да арманым жок эле. Эй, дагы баштадыңбы? Мен жанымда көктү тиктеп жаткан курбума карап, аны кагып сүйлөдүм. Ошол эле убакта деңиздин жээгинде көк асманга тигилип, жылуу таштын үстүндө көз жумсам кандай сонун болмок деп өзүм дагы ойлоп койдум. Биз 1 сааттан ашуун жаттык. Эч ким артыбыздан келген жок. Балким Мустафа жумушка келбегендир. Анын кабинети жабык болсо, беркилер деле кирбейт болчу. Ошондой деп божомолдодум. Күн эме эле батпадыбы? Кыздар дагы 2-3 сааттан кийин жумушка чыгышат. Демек, биздин жоголгонубуз ошондо билинет. Менимче алар бул жайларды эртең кыдырышат. Ошого чейин кетишибиз керек. Өзүмчө ойлонуп жатып, жолдо чарчагандыктан эч нерсени сезбей уктап калыпмын. Бирөө желкемден түртүп жаткандыктан көзүмдү ачтым. Көзүмдү ачканда эле төбүмдөгү жымыңдаган жылдыздар көрүндү. Түнкү сууктан чыйрыгып калыпмын. Зарина, сен суу алып жатпадың беле? Берчи. Жанымда жатып алып мени түрткөн мээрим алы жок адамдай шыбырай сүйлөдү.